Бүгүн биз сиздер менен дагы бир жолу саламатсыздарбы айымдар. Кутман кеч барыңыздарга. Бүгүн биз сиздер менен саламатсыңар. Бул жерде микрофондоруңуздарды өчүрүп алыңыздар. Биздин айымдар үчүн аябай сонун жаңылыгыбыз менен бөлүшкүбүз келди. Бул жерде Кундуз Таштанова болсо чыгарып берип койсо жакшы болмок. Так, Кундуз барбы? Бармын. Мен организатор кылып койчу, Айзат. Я презентацию открою потом. Саламатсыңар. Бул жердеги маалыматтар бир гана айымдарга эмес, мырзаларга дагы тиешелүү, бирок негизги энергия жөнүндө болмокчу да. Биздин талдоо чебери деп биринчи уровендеги курсубуз эмне жөнүндө болду? Ушулга чейин биз сиздер менен көбүнчө ата энетек программалар менен иштеп келгенбиз да. Эми андан кийинки курсубуз бизде көптөгөн айымдар азыркы учурда окуп жатышат да. Бирок ал жака талдоо чеберинин катышуучулары гана окуй алат. Талдоо чеберин бүткөн айымдар да. Анткени бул именно биздин энергиябыз жөнүндө болот. Бүгүн эле биздин талдоо чебери курсун бүтүрүп, именно сексуалити курсун окуган айымдар менен жолугуп, ал жакта аябай сонун результаттар менен бөлүшүштү. Результат эмес, бирок көрсө баардыгы өзүнүн убагы менен келет экен деген ушунчалык кубанычтуу жаңылыктар менен бөлүштү. Даже квартира алып атышыптыр, бизнестерин чоңойтуп атышыптыр, именно сексуалити курсунун бүтүрүүчүлөрү. Ошондуктан сиздерге айтмакмын, эгерде талдоо чеберине катыша элек болсоңуздар, анда азыртадан талдоо чеберине катышыңыздар деп. Анткени бизде ушул эле поток менен талдоо чебери менен катарлаш эле сексуалити курсун запуск кылып атабыз. Бирок сексуалити курсуна албетте талдоо чебери курсунун бүтүрүүчүлөрү келе алат да. Жана биз партнер, продюсерим Кундуз Таштанова экөөбүз кеңешип, көптөгөн айымдарга азыркы сиздерге сунуш кылып аткан 180 000 сомдук VIP тарифи жетишсиз, кандай десем, недоступный да. Балким сиздер үчүн кымбат болуп аткандыр да. Ошон үчүн сиздерге жеткиликтүү баада, бирок өзүңүздөр үчүн окуп ала турган тарифти коштук. Себеби дегенде бул курс мисалы мен өзүмө абдан жагат. Себеби дегенде талдоо чеберинде окуп, мен биринчи ушул курска келгенде сиздер айтып атышыңыздар мүмкүн. Мен азыр талдоо чеберин ала албай жатам. Дагы бир курс чыгарыптыр дешиңиздер мүмкүн да. Мисалы мен өзүм талдоо чеберин окуп, жана жертва абалынан чыгып баштаганда мага ушул курсту сунушташкан академиядан. Анан мен дагы ичимен айткам, мен азыр талдоо чеберинин акчасын төлөй албай атам. Булар мага дагы бир курсту сунуштап атат. Булар вообще адамдардын чөнтөгүн ойлонбойт экен деп налыгам. Бирок кийин ал курсту өткөндөн кийин мага ошол чалып, мага прям жеткиликтүү кылып, сен аны иштесең билесиңби, сен деген кылымдар бою келе жаткан блокторуңан арыласың, сен деген алдыга кетесиң. Талдоо чеберинде да сен жок дегенде жана немеден чыгасың, ордуңан жыласың. А вот сексуалитиде сен алдыга чыгып кете аласың дегенде, анан жана таандамдуу болуп турган нерседен отказ кыла албай алгамын. Аны деле рассрочкага сатып алгам. И чындыгында сексуалити курсун окуп баштаганда анан менин жашоомдо ошондон анан мен жашоондамын, вау деп прям мамиледеги болгон каршылыктар чындыгында аябай болгон. И мамилени дагы ошондон баштап оңдоп баштагам. Сексуалити курсу бизде эмне жөнүндө болмокчу? Сексуалити курсу бул өзүнүн аты айтып тургандай эле да, академиянын курсу. Биздин аялдык мындай энергия биздин мырзаларда дагы бар. Бирок бул сөздү жана бул энергия жөнүндө айтканда, эгерде уялып, тартынып, ыңгайсыз болуп жаткан болушуңуздар мүмкүн. Демек, анда сиздердин өзүңүздөрдүн кандайдыр бир тартынуу
жабуу да тыюу блоктар бар. Ошон үчүн сиздерге жагымсыз болуп жаткан болушу мүмкүн. Анан жок, норма деп кабыл алып жаткан болсоңуздар, анда да азаматсыздар. Бул сексуалити курсу биздин биринчи кезекте өзүбүздүн аялдык энергиябыз жөнүндө. Аялдык энергия бизге жолдошубуздун тапкан акчасына, эгерде жолдошубуз акча таппай атабы жетишерлик, демек биз айымдар сексуалдык энергиябызды мыжаларга бербейбиз. Уят дейбиз да, бизде деген кичинекей кезден уят деп чоңойгонбуз. Экинчиден, ден соолук жөнүндө айта турган болсок, биздин көп женский жактан Абба, баятын oynuyor. Абба, баятын oynuyor. Байзат, ойно. микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар айымдар. Микрофон. Ден соолук жөнүндө айта турган болсок да, ден соолугубуздан именно ушул энергиябызды сыртка чыгарбагандыктан, бул даже илим жактан жакталып, белгилүү психолог, невролог Зигмунд Фрейд дагы сексуальное вытеснение деп прям жактап, изилдеп, неврология жактан ооругандар, түрдүү оорудан жабыркагандардын бардыгы именно ошол сексуалдык, азыркы тил менен айтканда, блоктун айынан жабыркаганын дагы тактап чыккан, изилдеп чыккан. Азыркы учурда баарыңыздар билесиздер да, мен Москвада жана Кыргызстанда классикалык психологияда жогорку окуу жайында магистрант болуп жатам да. Ошондуктан бул энергия биздин өзүбүздүн акчабызга, өзүбүздүн мамилебизге да, биздин келечектеги кыздарыбыздын келечегине да, мисалы сиздердин жашооңуздарда кандайдыр бир сексуалдык насилие, ɨдык көрсөтүлгөн, блок, бойлдор болгон болсо, алар албетте Кудай сактасын, бирок бул биздин тегибизден, эне тектен, ата тектен келе жаткан болдор. И аны эч ким айта албайт, конечно, бирок ал биздин кийинки дагы, бул да мындайчасында азыркы психологиянын тилине айтканда карма деп коет да, кийинки урпактарыбызга өтүп кете берет. Көп учурда кайталана берет да, ал аялдуулук экенин түшүнөсүздөр. Ошон үчүн бул сексуалити курсунда именно ошол кайталоо боюнча, блок боюнча, каяктан келген, кандай болгон, баардыгынын тең үстүнөн иштеген эң сонун күчтүү практикалар бар, эң сонун күчтүү разборлор бар. Жана албетте myself дагы бул жакка кошулат. Сексуалити курсунда бул жакта экрандан көрүп атсаңыздар керек да, тарифти карасаңыздар болот, жакын кылып чоңойтуп алсаңыздар болот. Биринчи сертификат менен айтайын да. Сертификат менен дегенде 5 биринчи кезекте 5 эл аралык сертификат берилет академиянын атынан, именно академиянын менин атымдан эмес, эл аралык международный академиянын, Академия мастера сборов Инна Тляшинованын академиясынан сиздерге мен амбассадор болгондуктан, Кыргызстандагы единственный амбассадор менмин да. И менин амбассадорлорум бар бүгүнкү күндө. И ушулар гана эл аралык сертификатты бере алышат. 5 эл аралык сертификат берилет. Бул жакта көрсөтүлүп тургандай эле, көрдүңүздөр да, бул жакта 4 сиздер аласыздар. 5 сертификат аласыздар. Ал кандай курстар болушу мүмкүн? Бул жакта талдоочу бери курсуна кайрадан доступ берилет. Мастер Прого доступ берилет, myselfке доступ берилет, сексуалити курсуна доступ берилет жана албетте биздин баардыгыбыздын тең эгерде бизнесибиз болгон болсо да, анда биз ошол бизнесибизди жүргүзүү максатында дагы аябай сонун өзүңүздөр көрсөңүздөр керек да, 0дон миллионго чейин чыгарган биздин ишкерлерибиз бар. Ошол ишкерлерге жүргүзгөн бизнес разбор курсу дагы ушул жака академиядан алынып сиздерге берилет. Бул именно сертификат менен. Жана ушул Инна Тляшинованын курстары сиздерге 1 жыл бою доступта болот. Бул жактан албетте мен өзүм сиздерди коштойм. Кураторлор сиздерди коштошот жана бул жакта дагы эң сонун жаңылык, бул жактан жакшылап байкаңыздар, тренажер курсу сиздерге сексуалити деп белекке берилет жана
трансформация курсу дагы сиздерге 1 жыл бою доступка белекке берилет. Трансформация мисалы буга чейин тренажерду сатып алышым керек эле деп жүргөн болсоңуздар да, же трансформациянын мисалы 1 жыл бою эсептегенде эле да, тренажер курсунун өзүнүн баасын эле эсептеңиздер да. Негизи тренажер бизде 6 айга доступка берилет. Эгерде 1 жыл болгондо эле уже 17.000ден мейли кымбат эмес 17.000ден эле эсептегенде 34.000 сом. Эгерде трансформация курсун 1 жыл бойгусун эсептегенде эле уже баасы жок эле дегенде 30-40 миң болот да. Уже эле бул жактан 60 миң сомдук курс белекке берилет. Плюс сиздерге Кундуз Таштанованын дагы курсу сиздерге, продюсер курсу, сатуу менеджер курсу дагы 50 миң сомдук курсу сиздерге белекке берилет. Кечиресиздер мага жактан чыгып калышат. Жана ошондой эле бул курстун баалуулугунда пожалуйста, микрофондоруңузду өчүрүңүздөр. Айымдар. Бул курстун баалуулугунда чек жок. Именно ушул курстун жардамы менен көптөгөн айымдардын эгерде ден соолугуңузда көйгөй болсо да, мен кайсы мастерге барсам мага разбор кыла калат экен, мен кайсы психологко барсам жардам бере калат экен, же кайсы врачка барсам жардам берет экен деп, албетте биз медицинадан эч качан баш тартпайбыз, бирок биринчи кезекте биздин оорулардын бардыгы дал ошол биздин сексуалдык блокторубуздун аркасынан келген оорулар. Бул курска катталуу үчүн албетте биздин талдоо чебери курсун биринчи кезекте окуганыңыздар жакшы. Эгерде сиздерге азыркы сексуалити курсу жагып жаткан болсо, анда эгерде талдоо чеберин бүтпөсөңүздөр, анда жок дегенде талдоо чебери өзүм үчүн да окусаңыздар, андан кийин талдоо сексуалитини дагы өзүм үчүн деген тарифти биз бул жакка чыгардык. Азыр Кундуз Таштанова бизге чыгарып берет. Талдоо сексуалити курсун биз эң жакшы жаңылыгыбыз бул биздин сексуалити курсун биз мен мастер болбойм, мен өзүм үчүн эле окуйм деген айымдар үчүн дагы өзүм үчүн тарифин чыгардык. Бул жакта көрүнүп турат сиздерге бейс сертификаты деп турат. Жакшылап чоңойтуп көрсөңүздөр болот экрандан да. Бул жакта дагы 2 ай сопровождение, мен куратор сопровождение кылат. Сопровождение деген эмне? Ал жакта мен сиздерге өзүм разбор жасаганды үйрөтөм сексуалити боюнча, разборду жасап дагы берем, сиздер менен иштешем жана биз сексуалити курсу боюнча сиздер менен албетте биз практикаларды дагы жасайбыз. Бул жакта бирок өзүм үчүн деген тариф болгондуктан байкаңыздар, сертификат берилбейт. Сиздер эч кандай мастер болуп бул жактан чыкпайсыздар. Өзүңүздөр үчүн да мастер боло аласыздар. Жана бул жакта деле сексуалити курсу жана бизнес разбор менин курсум берилет, жана талдоо чебери деген кыргыз тилинде менин курсум берилет сиздерге. 3 курска сиздерге 1 жыл бою доступ берилет. Ткань жакты кара. Жана бул жакта трансформация курсуна доступ берилет. И сертификат берилбейт. Бул жактын баасы, эгерде рассрочка алам десеңиздер 100 миң сом, эгерде дароо төлөйм десеңиздер анда 80 миң сом. 80 миң сом сексуалити курсу үчүн бул аябай сонунба, анткени бул жакта биз өзүбүздүн кылымдар бою бекитип, эч кимге көрсөтпөй келе жаткан өзүбүздөгү эң күчтүү энергиялар менен иштейбиз. Сексуалити курсу бул абдан күчтүү курс деп айтам. Себеби дегенде бул жакта да каршылыктар дагы аябай күчтүү болот. Бул жакта ошончолук каршылыгына жараша мамиленин трансформациясы дагы ошончолук күчтүү болот. Мисалы мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, 2021 жылы апрель айында мен талдоо чеберин сатып алганмын. Апрель, май, июнда мен бүттүм. Бүтөрү менен эле дароо эле сексуалити курсун сатып алдым. Анда дагы именно разбор кыла албай, сыртка чыга албай жүрчүмүн. Именно ошол сексуалити курсун окуп, өзүңүздөр билесиздер, бул жакта ретрит дагы бар да, жандуу ретриттер дагы болот. Жандуу 4 жолу жолугушуу болот, жандуу ретриттер болот, фотосессиялар болот. Ал жака келип сиздер ретритке дагы келип иштесеңиздер болот.
мен ошентип ретритке барып, сексуалдык практикаларын жасаган соң анан разборго чыгып баштаганмын. Өзүмдүн бетимди сырткы дүйнөгө алып чыгып баштаганмын десем болот. Башкаларга разбор жасап баштаганмын. Анан мен алдыма койгон максаттарым дагы кыска убакытта ишке ашып баштаган и мамилем дагы именно ошондон баштап оңолуп баштаган. Себеби дегенде мен өзүмдү сексуалити курсун бул өзүбүз жөнүндө гана болот. Көбүрөөк өзүбүз жөнүндө дагы биз ата энебиз жөнүндө иштейбиз. Бирок өткөндө ретритке келген айымдар болсоңуздар, анда билесиздер, мен сексуалити курсундагы денени кабыл алуу практикасын бердим сиздерге да. Менин чачтарым, көздөрүм, колдорум, буттарым деген практиканы бергенимде эсиңиздерде болсо керек да. Вот ошол сыяктуу эле биз сексуалити курсунда денебиз менен иштейбиз. Полностью денебиздин ар бир клеткасы менен иштеп, өзүбүздүн денебизди кабыл алуунун үстүнөн иштейбиз. Себеби дегенде биздин денебиз бул биздин эмне үйүбүз да. Ошол үйдүн ичинде кандай жакшы нерселер болсо биз сырткы дүйнөгө алып чыга алабыз. Эгерде үйдүн ичиндеги жакшы нерселерди кабыл ала албасак, анда биз сыртка эч кандай жакшы нерсе көрсөтө албайбыз да. Биздин сырткы дүйнө биздин ички дүйнөбүздүн күзгүсү. Вот сексуалити курсу өзүбүз жөнүндө терең иштеген курс. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Кундуз Таштанова, кошумчаң болсо кошумчаласаң болот. VIP тарифин көрдүңүздөр да. VIP тарифи 180 миң сом. Эгерде рассрочкага алсаңыздар, эгерде дароо төлөм кылам десеңиздер, анда 150 миң сом. Сертификаты менен 5 сертификат элестетиңиздер. 5 сертификат. Азыр сиздерге чындыгында аябай сонун мүмкүнчүлүктөр берилип жатат. Себеби дегенде 5 курсту 150 миң сомго алыш деген бул менин уктасам да түшүмө кирген эмес. Бул жерде, конечно, талдоо чебери менен мурунку курстар дагы сиздерге кошумча дагы берилет да. И сексуалити курсунун өзүн эле мен 150 миңге сатып алгам. Талдоо чеберин өзүн эле 150 миң. Ошондо азыр ар бир курсту эсептегенде эле 5 курсту 150 миң сомдон эсептегенде эле биз ушул 5 курсту, мисалы жалпы 10 курсу бар академиянын да, ар бир курсун 150 миңден эсептегенде эле элестетиңиздер. Биз азыр 180 миң, 200 миңден сатып алган да учурларыбыз болгон. Академияга катышып жүргөн айымдар болсо билесиздер. Ушул 5 курсту эми мындай эле эсептегенде 750 миң сомдук курс бул да. Плюс тренажер менен трансформация белек деп эсептегенде эле уже 800 миң сомдук курс. 800 миң сомдук курс сиздерге азыркы учурда мага амбассадор деген мүмкүнчүлүктү бергендиге байланыштуу да мен сиздерге академиядан өзүм ошондой биздин окуучуларыбызга доступ бергиле деп эле сиздерге 5 курсту мен доступка аштырып жана белек алып бере алам да. Иннанын курстары бул жакта орус тилинде дагы, анан кыргыз тилинде менин талдоо чебери курсумду көрө аласыздар. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул курс боюнча кандай суроолоруңуздар бар? Бул жакта суроо. Сексуалитинин талдоо чеберин окубай туруп окуса болобу же биринчи талдоо чеберин окушубуз керекпи? Да. Сексуалити курсун окуш үчүн биринчи талдоо чеберин окуш керек. Анткени сиздер талдоо чебери курсунда биринчи ата энетик программасы менен иштейсиздер. Эгерде ата энетик программасы менен иштебесеңиздер, анда сексуалитиде каршылыктар аябай күчтүү болот. Мисалы, талдоо чебери курсун апабыз деп эсептейли. Сексуалити курсун биздин турмушка чыкканыбызды эсептейли да. Биз апабызга айтпай туруп турмушка чыгып кетип атабыз деп элестете бергиле да. Өзүбүздүн жашообузга багыт алып атабыз. Биз эмне болобуз? Конечно, апабыздын алдында күнөөлүү сезим да. Мисалы жаш кезибиздеги деле жигиттер менен жолукканыбыз сыяктуу эле биздин подсознанияда аябай чоң күчтүү каршылыктар болот дагы. Бизге уруксат бербейт подсознание. Нет, сенин деген апаң өзүнүн сексуалдуулугун кабыл алган эмес. Карачы, сенин тегиңде деген мынча тегиңде деген бизде деген сөз бар го, кызга 40 үйдөн тыюу. Кокуй, сен деген сага деген кызсың, сага деген 40 үйдөн тыюу болуш керек. Сага деген басканга болбойт, каалаганга болбойт, сен өзүңө көңүл бурганга болбойт, өзүңдү кабыл алганга болбойт деген биздин тегибизден келе жаткан абдан күчтүү каршылыктар бизди тосот дагы. Сексуалити курсунда биз аябай көп каршылыктарга учурайбыз. Ошон үчүн биринчи кезекте биз талдоо чеберин окуп, ал жактагы түрдүү ата энеге тиешелүү аябай эмоционалдуу болдор менен иштеп, ыйлап, прям полный болдорду чыгарып алыш. Азыр айттым го, Наргиз ага жооп берсинчи.
Анткени сексуалити курсунда катышкан айымдар менен биз көбүнчө рахаттанып, жыргап, да ыйлаган учурда ыйлайбыз, бирок көп учурда рахаттанып, жыргап, бактылуу болуп, прям мындай ички суроо берип атасыздарбы? Назира Халилова, мени организатор кылып коесузбу, пожалуйста? У меня интернет вылетел. Азыр организатор Назира Халилова болуп калды. И я не могу открыть презентацию. Чтобы этот организатор мен болсо микрофондорду өзүм өчүрүп аткам да. Айым, мени организатор кылып коесузбу, Сураныч? Кундуз деген жерди басып туруп организатор кылсаңыз. Сможете сделать? Пока суроолоруңуздарды берип туруңуздар, айымдар. Микрофондоруңуздарды күйгүзүп берсеңиздер болот жана комментарийге жазсаңыздар болот эгерде тартынсаңыздар. Видеоңорду күйгүзүп, микрофон менен урматтуу коллегаларым, ушундай мекенчил инсан деген төш белги менен сыйландым. Кудайыма миң ирет ыраазычылык билдирип, сиздер менен жакшы бөлүшкүм келди. Кубанып сүйүнүчтөмүн. Ушулар энелердин күнүнө карата тапшырышты. Ошол мекенчил инсаны деп сыйландым. Куттуктайбыз да, төш сыйлыгыңыз кут болсун. Мекениңизди сүйгөн айымдардан болуңуз. Эми анткени биз өзүбүздү сүйүп, өзүбүзгө көңүл буруп баштаганда биздин сырткы дүйнөбүздө дагы результаттар башталат. Куттуктайбыз, кут болсун сыйлыгыңыз. Азаматсыз. Бияка кошулуп кеткен окшойт. Видео күйгүзүп суроо бериңиздер Заткан Жусуповго, айымдар. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Талдоо чебери боюнча азыр Заткан Жусупов өзү айтып берет. Назира эже, мени организатор кылып коесузбу? Назира эже, вот Кундуз дегенди бассаңыз и сделать организатором десеңиз. Таптыңызбы? Умуткабы, эмне бул? Келип окшойт да. Умутка эмес? Назира Халилова, барсызбы? Микрофонуңуз Кандай болуп атат? Биз да кошулуп атабызбы? Бул жака. угулуп атасыз, Тенер эже, бүт. Микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Ошол таппай атам, каяктан өчүрөм? Астында турат, микрофондун звугу турбайбы, сүрөтү. Ошону басып коесуң. Назира Халилова, мени организатор кылып коесузбу? Микрофонуңузду күйгүзөсүзбү? Келиңиздер айымдар, бул жака комментарийге жаза берсеңиздер болот. Талдоо чеберине 1-октябрь жетишпей калсак, кийинкиси качан болот дейт. Кийинкисин айта албайбыз. 1-октябрда баштап, бисмилла деп биз октябрь, ноябрь ичи окуйбуз, окутабыз. Баардык фокусубузду, баардык энергиябызды именно ошол жакта окуп жаткан окуучуларыбызга жумшайбыз. Ошондуктан 1-октябрда болбосо дагы жок дегенде 5-октябрга чейин катталып үлгүрүп калсаңыз болот. Буюрса эртең бүрсү күнү да. Бүрсү күнү 1-октябрь күнү уже биз окуучуларыбыз менен жолугуп, анан уже ушул жума ичи уже биздин талдоо чебери курсунун окуучулары уже мени менен жолугуп, разборлорду уже баштайбыз. Разборлорду уже алып башташат жана разборлорду уже алып, албетте диагностикаларды үйрөнүп, уже тапшырмаларды алып, биздики көбүрөөк практика болгондуктан дароо практиканы жасаганга дагы үйрөнүп башташат. Практика жасаганды үйрөнүп башташат. Суроо жооп кылалы. Да. Давайте сурооңуздарды, микрофонуңуздарды күйгүзүп алып бере берсеңиздер болот. Талдоо чебери боюнча сурооңуздар болсо бериңиздер, сексуалити курсу боюнча бериңиздер, бизнес боюнча берсеңиздер болот. Саламатсызбы, угулуп атамбы? Да, саламатсыз, мен угуп атам. Изаткан Жусупова, мен сиздин баракчаңызды көптөн бери байкап келем да, анан 2 айда психолог бол деген рекламаны угуп, анан мен келип калдым да, ошол окуу боюнча маалымат берип кетесизби? Мен өзү ошо психологиядан сабак берем, бирок биз теорикпиз да. Ооба, сиздер теория жакты көбүрөөк билесиздер. Бүгүнкү учурда мен дагы психология боюнча теория жагын аябай окуп атам, бирок практиканы билген адамга теорияны окуш аябай оңой болот экен да. И теория окуган адамга дагы психология практикасын окуган оңой болот. Себеби дегенде ошол эле практикалар, ошол эле диагностикалар бул жакта бир аз тереңирээк. 2 айда психолог бол деген биз именно 2 айда бул мисалы сиз
теоретик болсоңуз деле да ал жакта азыркы учурда көптөгөн методиканы үйрөнүп алып, бир эле методиканы канча миң сомго сатып алып, и ошол методиканы деле өзүңүздүн жумушуңузда колдонсоңуз болот деген уруксат бар туурабы. Ошол сыяктуу эле бул талдоо чебери курсу деген бул методика. Психологиянын эле өзүнчө бир ата эне тек менен иштеген, ата эне менен иштеген бул кайра эле ким? Өзүбүз да. Бизде кандай позициялар бар? Ата эне позициясында дагы барбыз биздин өзүбүздө да. Вот ошол ата эне позициясын биз кантип иштесек болот? Анткени биздин ата энебиз биздин тамырыбыз болгондуктан 2 айдын ичинде биз сизге негизги база практикаларын, диагностикаларын, разборду кандай жасасаңыз болот деп өзүм жасап, сизге разбор жасаганды үйрөтөм. Себеби дегенде мен өзүм дагы ушундай кыска убакыттын ичинде үйрөнгөн айыммын жана менин окуучуларым дагы азыркы учурда талдоо чеберин 2 ай окушат. 2 айдын ичинде уже бири-бирине разбор жасап калышат. Анткени группанын ичинде мисалы биз бүгүн сиз менен окудукпу, уже эле бүгүн эле уже сизге тапшырма берип баштайбыз. Да башында билесиз, билбейсиз, түшүнөсүз, түшүнбөйсүз. Но практика болгон сайын сиз үйрөнүп баштай бересиз. И анан ошол эле курстар кайра сизге 1 жыл бою доступта калат. Сиз практикада колдонуп, дипломированный психолог болсоңуз, тем более спокойно эле уже разбор деп чакырып окуучуларыңызга колдонуп, буга чейин колдонуп жүрсөңүз, аларга разбор жасап, диагностика жасап берип, запростор менен иштеп баштай берсеңиз болот. И 2 айдан кийин сизге дагы доступ калдыбы, и практика жасаган сайын сиз үйрөнүп кете бересиз. Мага бул методика эмнеси менен жакты? Чындап келгенде мен бул методиканы психолог болом деп келген эмесмин. Болгону биз келгенде эле бизди давай диагностика кыл. Да хоть 500 сомбу, 200 сомбу, давай диагностика кыл, давай практика кыл, давай разбор кыл деп эле биз аркабыздан кубалай берген үчүн эле эми ошолордун тапшырмасын аткарып коеюнчу деп атып эле кантип психолог болуп калганымды өзүм да билбей калдым. Көрсө бул аябай сонун методика экен. Азыркы учурда өзүңүз билесиз да, психология аябай өнүгүп атат, өсүп атат, баардык жактан талап кылынып атат. Анан бул методиканын эң бир өзгөчөсү, мисалы биз эмне болгон күндө деле өзүбүзгө жардам бере албайбыз да. Мисалы классикалык психологияда өзүбүзгө жардам бере албайбыз да. Баарын түшүнөбүз, билебиз, бирок жардам бере албайбыз. Бирок бул методиканын өзгөчөлүгү ошол жардам бере албай турган учурда, мисалы мен деле билбейм эмне үчүн менин балам кечке эле ууруй берет. Эмне үчүн менин балам кечке эле менден эмне талап кылып атат деп мен мындай осознанно, сознательно өзүмө жардам бере албайм, бирок подсознательно разбор жасаганда биз подсознание менен иштейбиз дагы. Ошол именно подсознаниядагы причиналар менен иштейт. Өзүңүз психолог болсоңуз, Зигмунд Фрейдтин методикасын уктуңуз беле? Окудуңуз беле? Ошол Зигмунд Фрейдтин подсознаниядагы терең вычислять этилген, блоктолгон программалар менен иштейбиз дагы. Бул жакта ошонун эле кеңейтилген программасы. И ошол жактан точка болүүнү таап, аны трансформация кылып эле, эгерде сиз туура таба турган болсоңуз, анда результаттар сөзсүз түрдө болот. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Анан курстун баасы боюнча жекече катка жооп бересиздерби же ушул жерден эле айтып коесузбу? Курстун баасын биз бул жакта презентацияда айтканбыз. Талдоо чебери курсунун баасы бул жакта көрүнүп турат. Бул жактагы экранды жылдырсаңыз Сиз көрүп атасызбы? менеджериңиз ким, эже? Менеджериңиз ким? Менимби? Ким консультация берди? Мага ссылка илетиштады бир кыз. Мен өзүм киргем да WhatsAppка, через WhatsApp өткүлө деген. Анан бир кыз WhatsApp ссылка таштап койду, Zoomга кириңиз деп. Ошо менен кирдим. Гүлмира. Гүлмира. Номериңиз? 66 последний номер. Же толук айтайынбы? Толук айтсаңыз. 770 35 45 66. 35 45 66. Караңыздар, биринчи ошо талдоо чебери жөнүндө маалымат айта кетсек, караңыздар айымдар. Талдоо чебери именно 2 айдын ичинде психология билимдерин, именно талдоо чебери методикасын үйрөнүп, анан Инна Тляшинованын Академия мастер разборовдун сертификатын алсаңыздар болот. 2 ай окуйсуздар, 1 жыл курстарына доступ аласыздар. И момда 2 сертификатты аласыздар. 2 сертификатты алып, ушу Узаткан Жусупованын методикасын, разборлорду жазап, талдоо чеберин окуп атып, дароо экинчи жумадан баштап диагностика, разборлорду онлайн, офлайн
уже жазап баштайсыздар 1000 сомдон, 2000ден, 3000ден дароо окуп атып эле ошону сиздер өздөштүрө аласыздар. Мындайча айтканда, мына бизде эл аралык сертификатка ээ болосуздар. Жана 1 октябрдан баштап талдоо чеберин окуп, бир разборду 5000, кийин даже 15000, Заткан Жусуповнуку мына 200 000 турат да. Ошончо адам очередь болгондуктан талдоо чебери мына 1 октябрь башталат. Баасы 150 000, если сертификат менен десеңер. Сертификат кереги жок, өзүм үчүн эле окуйм, разбор алам десеңиздер, анда 60 000 болот. И 150 000ди 100 000ди силер 6 айга бөлүп төлөө менен катталсаңар болот. Кэш тую менен менеджер силерге айтып берет, эмне кыласыздар. Кыргызстандын ичи жашасаңар, любой регионго ошол жакта кэш туюнун офисине барып 100 000ди силер 6 айга бөлүп төлөө менен катталсаңар болот. 50 000ди силер 1 октябрга чейин, либо максимум 15 октябрга чейин мына катталса болот. Так, айымдар, азыр бизде кайра суроо жооп болот. Ошондо өзүңөрдүн видеоңорду көрсөтүп, жашнакай суроолоруңуздарды берсеңиздер сонун болот да. Ошон үчүн бардык суроолорду дагы берүүгө мүмкүнчүлүк. Жылдын аягына, жаңы жылга болгону 90 күндөй калды. Ошон үчүн биз талдоо чеберин бир жылда 2-3 жолу эле чыгарабыз. Ашып кетсе максимум 3 жолу да. Жай бою бул нерсе болгон жок, ошондуктан бизде азыр набор. Эмкиси мындан кымбат болот, жана негизи биздин баасы 180, бирок дароо төлөм аткаргандарга 150 да. Анан эмкиси бизде жаңы жылдан кийин болот. Жаңы жылдан кийин болот, жана баасы кымбат болот да. Анан караңыздар, кайсыл курстар силерге доступ болот. Жок, сертификат албайм десеңер 60 000 сом. Если сертификат алам десеңер, сертификатта биз Дубайдан алыш үчүн силердин ар бир сертификатка да акча төлөйбүз да. Инна Тляшинова Академия разборовдун курстарына дагы доступка акча төлөйбүз. Ошон үчүн рассрочка менен 180, дароо төлөмгө 150. Өзүм үчүнгө жаш өзөгүнүн катышуучуларына дароо төлөм аткарам дегендерге 50, а так 60 000. Өзүм үчүн дегенде только Заткан Жусупованын курстары жана трансформация 1 жыл доступта болот. Сертификат, международный сертификат дегендер булар Инна Тляшинова, Заткан Жусупованын наставниги, основатель этой науки, Инна Тляшинованын академиянын сабактары жана ошонун сертификаттарын. Заткан Жусупова өзү лицензия алгандыктан, ошолордон разрешение алгандыктан ошолордун сертификаттары берилет. Мына бул талдоо чебери. Талдоо чеберин окуп бүттүм, дальше эмеге кетем десеңиздер, сексуалити да, ал 2-чи уровень. Бирок 1-чи талдоо чебери. Рассрочка бар бизде, рассрочка 3 айга жана 6 айга рассрочка бар. 3 айга, даже 50 000ди, 60 000ди 3 айга же 6 айга бөлүп төлөө менен катталсаңыздар болот. Кантес, эмне кыласыз, менеджер чалып сизге видео звонок менен, аудио менен консультация берип, полностью сизге консультация берип, эмне кылыш керек, баардыгын адрестерин дагы айтып сиздерге жардам бере алат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө азыр кимге именно менеджерден дагы консультация алгым келет десеңиздер, мына ушул талдоо чебери сиздер үчүн. Анан караңыздар, сертификат алам дегендер азыр сиздерге кандай курстарга доступ аласыздар. Телесные практики, да, myself, это sexuality'де. Кыргызча Рахат Лайф деп которулду. И сертификат бул 2-чи уровень да. Араңыздарда барбы? Sexuality жөнүндө айтып берейинби, айтып берип эле коеюнбу? Чатка жазсаңыздар, кызыкчы, кызык эмес деп. Sexuality'ге өзүм үчүн тарифин окуп, же болбосо башка жактан окуп, же болбосо талдоо чеберин окуп, талдоо чебери өзүм үчүн окугандарга келүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бирок силер талдоо чеберин такыр окуй элек болсоңор, сексуалити болбойт. Потому что это очень глубокий. Караңыздар, талдоо чеберине келгендер, сертификат алам дегендер кайсы курстарга доступ аласыздар. Мына мастер бизнес разборов. Көрүңөр, бул сабактын баарын карагылачы. Көрүп, мунун баары 1 жыл доступта. Родовые программы, мына өзүнүн основательдин сабактары плюс Заткан Жусуповадан кыргызча сабактар. И самое главное, сабактан дагы мурун это практика. 4 жандуу жолугушуу, особнякта ретрит болот, глубокий ретрит, телесный разборлор болот. И телесный разборлорду дагы үйрөнөсүздөр. Дальше бул жакта мына сексуалитиде myself да. Телесный разборлорду бул жакта мына өзү көрсөтүп үйрөтүп берет. Разборлор, бүт записте, да. Ну что, давай сегодня с тобой обучимся тому, а как же можно делать разборы по уровню myself, если не один заказчик. Представляешь, как... Мына вот.
Караңыздар бул жакта. Бул видеолор силерде 1 жыл доступта болот. Баардык курстар, трансформация, даже тренажерду коштук. Женя был Сексуалитет. инсульт, и мы как организация видео. Бул анан андан сырткары караңыздар, силерге кыргыз тилинде талдоо чебери кандай болот? Талдоо чебери Заткан Жусупованын да кыргыз тилдүү талдоо чебери курсу эң мыкты профессионалдуу деңгээлде жаздырылган. Талдоо чебери методикасы деген эмне? Талдоо чебери методикасы бул адам баласынын аң сезими, нейрондук байланыштары менен терең иштеген методика. Бүгүнкү күндө коомго сунушталып жаткан көптөгөн куралдар. Жана ушул жакта разборлор мына карасаңыздар, ар бир модуль ушинтип жаздырылган. Жана сиздерге разборлордун видеолору менен кандай кыласыздар уже иштеп, экинчи жумадан баштап уже иштеп башташыңыздар керек. Ички абалдагы Именно бул жакта акча табам, кошумча кирешелерге дагы чыгам, акча кирешелерге да табам деп келгендер, сертификат алам деп келгендер уже параллельно клиенттерди таап, Инстаграм иштетем десеңиздер, мен дагы болом. Заткан Жусупованын Инстаграмын мен командам менен полный иштетем. Кандай сторис, рилс чыгат. Сторис, рилстерге Инстаграмга чыкпайм десеңер, биздин кээ бир окуучуларыбыз WhatsApp'тан эле өздөрүнүн прайстарын биз жазап беребиз. И ошолор менен да иштеген учурлары көп. Жана андан сырткары бул жакта ошо продюсер, анан сатуу боюнча, Инстаграм боюнча өзүмдүн курстарымды мен да белекке берем. Мен менен да сабактар болот, жеке бренд боюнча. Талдоо чебери кыргызчабы сертификаты менен дейт. Ой, конечно, кыргызча. Сексуалити баарына кызык экен, потому что это действительно очень классный курс. И сертификат албайм дегендер үчүн биз 150 миңдин ордуна 80 миң деп баа койдук. Талдоо чебери мына 60 миң сомдугу бар. 60 миң сомдук кылдык. Бул жакта сертификат албайсыңар, но ушул жакта терең дагы окуп, куратордон 5-6 сааттык разборлор, групповой разборлор, андан сырткары Заткан Жусуповадан сабактарды аласыздар. Заткан Жусуповадай болом, Заткандан разбор алам дегендерге талдоо чебери VIP тариф же болбосо Sexuality VIPке келгениңиздер оң. Негизи эле талдоо чебери, негизи Рахат Лайфна Sexuality жөнүндө айта кетсек, бул экинчи уровень, 5 международный сертификат аласыздар. Анан менде сексуальный блог көп, мен ушул жаатта иштегим келет десеңиздер, сертификат дароо алам. Менин кеңешим, пока Заткан Жусупова разрешение алып, ушундай сертификаттарды берип атканда, ушунун баарын алып калыңыздар. Себеби дегенде, балким жаңы жылдан кийин биз уже мынча сертификат бербейбиз. Инна Кляшинованын эмес, биздин Заткан Жусупова экөөбүздүн сүрөттөрүбүздүн көрө аласыздар. Мен дагы караңыздар, мына амбассадорлукту $6,000 сатып алып, мына бүт по сертификаттардын баарына ээ болдум. Бул благодаря Заткан Жусуповой. Эгерде азыр пока Заткан Жусупова амбассадор болуп турган учурда сертификат алып калбасам, эмне болот? Балким жаңы жылдан кийин Инна Тляшинова такыр окутпай калат, может уже разрешение бербей калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аркылуу силер окуп, ушундай сонун сертификаттарды алып, международный сертификаттарды алууга мүмкүнчүлүк алып калыңыздар. Мунун баардыгы сиздерге өтө жашооңуздарга сертификаттар керек болот. Инстаграмга чыгарганга дагы документ сиздерге керек. Караңыздар, Sexuality өзүм үчүн тарифи сертификат албайм деп. Экөө бирдей эле. Экөөнү бирдей окутат, Заткан Жусупова бирдей разбор кылат, өзү сопровождение кылат. Лично кураторлор силер менен болот. Заткан Жусупованын курстары биякта бүт доступ. Болгону сертификат жок 80 миң, бул жак 150 миң болот. Сертификат 5 сертификат алам дегендер. Бул Sexuality. Анан албетте фотосессия общий, фотосессияга барабыз, выпускной болот, сертификаттарды аласыздар. Дароо силерде колуңарда мастер деген сертификаттар болот. Жүзүңөр ачык, Инстаграмга чыгып, разборлорду кылып жазаганга, бизнестерди жазаганга мүмкүнчүлүк болот. Ретрит в особняке 2 айдын ичинде онлайн окуйсуздар, полный онлайн. Ушундай жандуу 3-4-5 сааттан отурат Заткан Жусупова, кураторлор,
мен менен силердин да сабактарыңар болот. Өзүңөрдү именно адамдарга сатууну кантип ошентип элдерге служение кылганды, элге пайдалуу болгонду, Instagram иштеткенди өзүңөр кылбашыңар керек. SMM кандай эмне кыласыздар, кантип мини команда түзүп алып кетсе болот. Ошол жактан өзүңөр максатыңарга жараша мен берем стратегия. Жок, эч жакка чыкпайм, эчтеке кылбайм өзүм үчүн десеңер, өзүңөр үчүн үйрөнүп алсаңыздар болот. Анан караңыздар, бул жакта мына талдоо чебери. Өзүңүздөр көргөндөй, мына Заткан Жусупова биякта 3,5 саат отуруптур. Мына разборлор 4 саат болуптур. Ушинтип Заткан Жусуповадан разборлор. Бир жолу Заткан Жусуповадан, бир жолу 4-5 саат куратордон. Ушинтип разборлорду кечке отуруп өзүңүздөр онлайн үйрөнөсүздөр. И плюс бизде жандуу жолугушуу бар. Жандуу жолугушууда сиздер тоже үйрөнөсүздөр. 4 жандуу жолугушуу. Биринчи айда 2 жандуу жолугушуу, экинчи айда 2 жандуу жолугушуу. Ретрит особнякта болот, ал жакта уже глубокий ретрит болот. Потому что бул методиканы уже түшүнүп баштагандан кийин силер уже башкача методдор менен телесный разборлорду дагы Заткан эже силерге көрсөтөт. Момундай разбор кыласың, тигиндей кыласың депчи бүт айтып берет. Азыр келиңиздер, суроолоруңуздарды бериңиздер. Кандай суроолор бар? Рассрочка боюнча баасы кандай экен? Рассрочка кандай? 6 айга чейин рассрочка бар. 100 миңге чейин 6 айга чейин рассрочка бар. Силер 5 миң, 10 миң бронь кылып туруп, 45 миңди максимум 15 октябрь, даже 1 октябрга жетишкиле. Биз орустарды билесиңер, алар күтпөйт. Силер акча сала калганда ача калбайт. Ошон үчүн баарын топтоп туруп биз бир период кылабыз аяка. Анан курстарын ачышат, силерге доступ берет. Телеграмдан жанагынтип доступ берет, силерге 1 жылга доступ берет. И сертификатты 2 айдын ичинде, ошондо аягында ошондо экзамен берип анан аласыздар. Сиздерди баары бир эмеде сопровождение, практика жүзүндө силер үйрөнөсүңөр. Ошон үчүн 4 жандуу жолугушууда биз атайын отельге, жакшы жерге чакырабыз. Ошол жакта кечки 6-7 саат отуруп, Заткан Жусуповадан өзүнөн үйрөнөсүздөр. Кандай суроолор бар? Айымдар, келиңиздер, Заткан Жусуповага, мага суроо бериңиздер. Баасы боюнча эмне кызык? Дароо бул жакка чатка номериңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Zoom бүткөндөн кийин сиздерди менеджерлер видео звонок менен, аудио звонок менен чалып, полный консультация бере алат. Кандай жолдору бар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бактылуу күлөйм. Кундуз Заткан эже, саламатсыздарбы? Немечи талдоо чеберини окуганда ошо сертификатчы, ошо международный сертификат алабыз го, ошол талдоо чеберинин ичинде сексуалист барбы же ал өзүнчөбү? Sexuality бул 2 класс. 1 класс талдоо чебери, 2 класс sexuality. Sexuality ал биринчи талдоо чеберин бүтүңүз, анан айтасыз эме депчи, мен sexualityге өтөм деп. Бирок бизде мындай эмеде бар да, 1 жыл бою мен биринчи талдоо чеберин 150 миңге окуйм, андан sexualityни окуйм дебей, бүт курстарга доступту мына мен сатып алгандай, башка дагы амбассадор деген бар. Амбассадор деген бул 1 жылга 350 миң төлөшөт. 350 миңди почти 4 айда ай сайын 100 миң, 100 миң, 100 миң деп туруп 3 ай 50 миң деп 4 айда төлөп бүтүп, зато 1 жыл канча талдоо чебери, канча sexuality болсо, ошого доступ алат. Бүт курстарга, көрдүңүзбү? Анан ошондо получается силерге мына көрүнүп атабы экранына? Бул жакта Заткан Жусуповдо да мына көрүңөр, мага бүт доступта турат бул курстун баары. Инна Тляшенованын баардык курстарын $6,000 сатып алдым, благодаря Заткан Жусуповой. А так ар бир курсун орустар 200 миңден сатышат. 300 миңден. Ошондо мен 180 миң сом төлөйм, 150 миң сомчу. Анан 2 ай талдоо чеберин окуйм, анан эгер сексуалистин ала турган болсом 350 1 жылга алышым керек, баардыгынын эмесине. Сиз мынтесиз да, мисалы үчүн бизде мындай окуучулар бар да, мен лучше жаныңарда 1 жыл жүрөйүн деп 350 миңди ошо 4 айда бөлүп төлөгөндөр бар. Биринчи айда 100 миң, экинчи айда 100 миң, талоого келип азыр 150 төлөдүңүз да, анан 1 айга жетпей дагы 150 төлөп, анан экинчи айда 50 төлөп койсоңуз, анда 1 жыл канча талдоо чебери, sexuality эмне болсо, ошонун баарына кошулуп жүрө бересиз. Плюс еще амбассадорлорго
Инстаграмыңарды упаковка кылганы мен командам берем. СМ Медицин, андан сырткары Заткан Жусупова, булар амбассадорлор деп силерге отдельный дагы өзгөчө өзүнүн жеке разборунда жазап берет, ар бирөөнү лично. Бул 1 жылдык тариф. Негизи амбассадорлук 500 000 турат. И биз баасын ушинтип азайттык. Мурун 500 000, 600 000 деп көрсөңүздөр керек. Мен силерге азыр дагы ошол баасын көрсөтөм. Мурун амбассадорлук бул жакта амбассадорство биз $6,000 деп ошо $6,000 менен $600 000 деп чыккан, бирок азыр биз баасын ушундай кылдык мына бул жакта. Анан сиз азыр талдоого катталдыңызбы же каттала элексизби? Каттала элекмин да, эми. Дароо төлөсөңүз, да, негизи мына талдоо чебери VIP тариф бизде мына өз баасы 200 000, бирок азыр дароо төлөм аткарам десеңиз 150 болот. Жаңы кесипке ээ болосуздар 2 айда, мындайча айтканда. Силер азыркы жумушуңузга кошумча разборлорду онлайн WhatsApp'тан отуруп алып эле видео звонок менен 1 саат 1000 сом, 2000, жандуу 5000ден өйдө сатышыңар керек дажычы. Просто кээ бирөөңөр өзүңөрдү пока 1000 сомдон 2000ден эле сатайынчы десеңер макул, ички абалыңарга жараша. Бирок разбор 5000ден өйдө туруш керек. Канчалык көп кирешелерге чыгып, адамдарга служение кылып, акча таап баштасаңар, плюс окуп атып эле экинчи жума, дароо окуп атып эле экинчи жума, үчүнчү жума иштеп башташыңар керек. Потому что силер практика жүзүндө үйрөнөсүңөр. Макул вообще да хоть 500 сомдон баштагыла или за donation. То есть от сердца канча акча берсе. Но силер адамдарда жазап үйрөнүшүңөр керек, практика керек. Ошон үчүн биз дароо биринчи жума, экинчи жумадан баргыла диагностика кылгыла 500 сомдон, 1000 сомдон, 2000ден, 3000ден, 5000ден деп айтабыз. И я буду заставлять вас зарабатывать. Это VIP тарифте мен бармын. Өзүм үчүн тарифинде өздөрү үчүн иштешет, өздөрүнүн блогтору менен. Бул жакта кураторлордон разбор алышат. Жана Заткан Жусупова жөн эле сабак өтөт, разбор кылбайт. Бирок 4 жандуу жолугушу бар, подарок и ретрит. Рахмат. Сертификат менен алып, дароо иштеп баштаганыңар дагы оң деп ойлойм. Потому что биз пока сертификат берип атабыз, анан жаңы жылдан кийин орустар эмне дейт, балким уже Дубай эмне деп айтат, сертификат жок болуп калса, анда биз өзүбүздүн Заткан Жусуп менин сүрөтүм менен сертификат алып каласыңар да. Лучше международный сертификаттарга илишип калгыла. Биринчи өзүбүз үчүн окуп, өзүбүз менен иштегенибиз жакшыбы же сразу сертификат? Андан деле баары по-любому өзүң үчүн иштейсиң да туурабы? Ошол жерде мен айтмакмын да, Lazım sertifikat. эгерде сизде келе турган кандай ниет менен келе жатасыз? Эгерде сиз жок, мен мисалы өзүм үчүн эле эмес, мен өзүм үчүн дагы бир эле учурда иштеп, башкаларга да жардам берем десеңиз, лучше сиз VIP тарифине эле келгениңиз жакшы. Эмнеге? Анткени биз өзүбүз менен иштеген учурда да өзүбүзгө разбор жасаганды үйрөнөбүз. Өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, балдарыбызга, жумушубузга, бизнесибизге, мамилебизге разбор жасай беребиз. Вот өзүңүздөгү билимди бергенде сиз алганга караганда бергенде көбүрөөк пайда аласыз. Пайда именно акча жаатында эле эмес. Мисалы мен эгерде Заткан Жусупова болуп 21-жылы өзүм үчүн эле ошол 150 000ге сексуалитини, талдоо чеберин, баардык курстарды өзүм үчүн эле агылып эле, өзүмдүн үй бүлөм менен, өзүмдүн жумушум менен иштеп жүрө берсем болмок, бирок азыркы учурдагыдай результат менде болмок эмес. Эмнеге? Анткени мен дайыма бул процесстемин. Клиенттер менен иштеп атканда дагы мен өзүмдүн бойлумду табам да. Клиенттерге разбор кылып атканда өзүмдүн бойлумду табам. Диагностика кылып атканда өзүмдүн бойлумду. По-любому мен аларга разбор кылып жатып деле мен деле трансформация боло берем. Эмнеге? Анткени биздин клиенттерибиз бул мурунку биз. Мага жалаң гана мага окшогон, чоң ата чоң энеси баккан, көңүл бурулбаган да, көптөгөн именно бойдору бар мага окшогон адамдар келет. Ошол сыяктуу сиздерге дагы сиздерге окшогон адамдар келет, мурунку сиз келет дагы. Сиз аларга жардам берип жатып эле өзүңүз алдыга жылып кете бересиз. Ошон үчүн эгерде сиз жок, мен бул методиканы үйрөнүп алып, мага жакты, мен үйрөнүп башкалар менен да иштешем, өзүмө да жардам берем десеңиз, анда дароо эле VIP-ке келгениңиз жакшы. Себеби дегенде VIP-ти үйрөндүңүзбү? VIP-ке келгенге жараша сиз ошондой ниет менен келгенсиз да. Дароо разбор кылып баштайсызбы? И дароо андан кийин сексуалитини кааласаңыз, өзүм үчүн да окуп алсаңыз болот, кааласаңыз сексуалити VIP окуп алсаңыз болот. Ошон үчүн мен айтмакмын, кандай ниет менен, кандай максат менен келе жатасыз? Ошол максатыңызга жараша болуш керек.
По-любому VIP-тики да, сиздер эсептеп атсаңыздар керек. Так, VIP-тин акчасы 60 миң сом экен, бул жак 180 миң сом экен. Мен ошондо 120 миң сомду эконом кылат экенмин. Эч качан сиздерге сунушталып жаткан учурда мүмкүнчүлүктөр эконом кылганга аракет кылбаңыздар. Болушунча дүйнөгө берсеңиздер, мисалы сиз 120 миң сом салдыңызбы? Мейли мамилеңизден алыңыз результат, мейли финансы жактан алыңыз, мейли ден соолуктан алыңыз, мейли балдарыңыздын ден соолугунан алыңыз, по-любому сиз эселеп аласыз результат. По-любому. Ошон үчүн менин кеңешим албетте VIP тарифин эле алыш керек. Өзүңүздөр көрүп аткандай VIP тарифинде сиздер кыргыз тилинде көрөсүздөр талдоо чеберин. Мастер разборов деп орус тилинде көрөсүздөр Иннанын сабактарында. Ал жакта сиздерге Мастер Pro берилет. Эгерде Sexuality VIP'ке келсеңиздер, ал жакта 5 тариф берилет. Бул жакта көрдүңүздөрбү? Прям амбициозный болгонго аракет кылышыбыз керек. Болушунча эптеп кысып, кайсы жерден эмне кылып калсам экен эмес. Бул тем более өзүбүз менен иштеген, башкалар менен иштеген терең методика болгондуктан болушунча мүмкүнчүлүк бар да, азыр алып алышыңыздар керек. Жогоруда Иннанын Кундуз Таштанованын сертификатында сурап турбайбы 31 декабрга чейин деген. 31 декабрдан кийин Инна Тиляшинованын лицензиясы Америкада катталат. Ал Америкада лицензиясын узартабы, узартпайбы, биз аны билбейбиз. Эгерде ал узарта турган болсо, айтат, да, мен 2026-жылы дагы силер менен иштешем деп. Эгерде 2026-жылы жок, мен иштешпейм, болду, мен токтотом дей турган болсо, болду, анда биз сиздерге ошол сертификатты беребиз. Мына октябрь айында чыгарган, кийинкисин биз айта албайбыз. Ошон үчүн азыр ушул потокто мүмкүнчүлүк болуп атат, катталуу окуй беришиңиздар керек. Тем более VIP тариф сертификат берилип аткан учурда да. Себеби дегенде биз өзүбүз ушул сертификат үчүн канчалаган миллион акчаларды жумшап атканбыз да. Sabahında 2 bilet. Так, кандай сурооңуздар бар? Давайте комментарийге жазыңыздар, же чыгып суроо бериңиздер. VIP тарифин 0дон баштап окуйсак, окуй алабызбы дейт. Да, албетте 0дон баштап окуй аласыздар. Мен өзүм мисалы 0дон баштап окугам. Бизде талдоо чебери курсунда 0дон баштап келип окуган айымдар бар. Алар сонун эле түшүнүп эле, сонун эле эмнеге түшүнөсүздөр? Анткени ал жакта мен сиздерге именно ушул методиканын сиздерге жогоруда берилип, Кундуз Таштанова көрсөткөн методиканын ар бир разборун мен жасаганмын. Ар бир разборун, ар бир сабакты мен мынтип эле отуруп көрүп койбоксуздар. Ошолордун баардыгын мен өзүм жасап чыккан. Баардыгы мен өзүм аркылуу өткөргөнмүн. Кыргыз тилинде дагы көрөсүздөр да, орус тилинде дагы көрөсүздөр. Түшүнүктүү тилде айтабыз. Түшүнүктүү, жөнөкөй, мен болушунча жөнөкөйлөтүп сиздерге жеткиликтүү кылып бергенге айтам. Аябай прям илимий, прям сиздер тааныбаган сөздөр бул жакта почти айтылбайт. Сертификатта эмне үчүн печать жок? Обязательно печать менен тастыкталат го дейт. Сертификатта Инна Тиляшинованын эмнеси керек болсо, баардыгы ал жакта жазылган. Ал жакта печать, эмне, электронная подпись, бүт баардыгы, лицензиянын номери, бүт баары бар. Сразу эле Sexuality менен талдоо чеберин бир алса болобу дейт. Жок, талдоо чеберин биринчи окушуңуз керек. Себеби дегенде, эгерде экөөнү бир алам дей турган болсоңуз, анда только амбассадорго келсеңиз болот. Себеби дегенде амбассадор 350 миң сом 1 жыл бою доступта болот. Анда сиз биринчи талдоо чебери менен окуйсуз, анан Sexuality менен окуйсуз. Бир аз бул жакта кыйналып калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн биринчи, эгерде амбассадорго келсеңиз, анда келиңиз дагы, анда талдоо чеберинен окуп башташыңыз керек болот. Бизде дароо амбассадорго 0дон келген айымдар дагы арабызда бар. Талдоо чебери кыргызчабы сертификаты менен дейт. Талдоо чебери VIP сертификаты менен ал жакта да. Ал жакта кыргызчасы берилет, орусчасы дагы берилет. Сурманы караш. Сертификаты жок окусак, ошол эле сабактар болобу да. Сертификаты жок окусаңыздар, талдоо чебери кыргыз тили гана берилет. Эгерде сертификаты менен окусаңыздар, анда академиянын Инна Тиляшинованын сабактарына доступ берилет.
Да, тем более азыр sexuality курсунда мен атайын сиздер үчүн тренажер курсун коштум. Тренажер курсун эгерде жаш өзөгүн окуган болсоңуздар сиздерге 3 күн, 4 күн бою доступ болду да. Тренажер курсунун өзүнүн баасы дагы тренажер курсу өзү эле Инна Тиляшинова да, мисалы азыр Инна Тиляшиновадан алам дей турган болсоңуздар, анда ошол эле сиздерге биз белек кылып жаткан тренажер курсу Инна Тиляшиновада 100.000 сом турат. Талдоо чебери менен амбассадордун айырмасы кандай? Талдоо чебери курсу деген ал бир эле курс, ал жакта сиздерге белек болуп мастер про деген практика дагы кенен иштей турган дагы бир кошумча курс белекке берилет. Булардын бардыгын мен өзүм кошконмун. Негизи академия бизге ар бир курсун өзүнчө берет. Мен сиздерге белек катары деп аны дагы өзүнчө доступ алып, өзүнчө сатып алып берем сиздерге. Талдоо чебери курсунда сиздер негизги разбор жасаганды үйрөнөсүздөр да, мастер болуп чыгасыздар, разбор жасайсыздар. Ал эми амбассадор деген бул биринчиден академиянын 10 курсу берилет. 7 уровень менен иштеген myself, master pro жана бизнес жана 7 чакра менен иштеген сабактар берилет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чакра да. Анан амбассадордун өзгөчөлүгү сиздер амбассадор болсоңуздар, мисалы 350.000 сом төлөп 1 жылга доступ алып келе турган болсоңуздар, анда сиздер дагы мага окшоп эле мастерлерди чыгарган амбассадор болуп чыгасыздар. Кыргызстандагы мен биринчи жана пока азырынча Кыргызстан боюнча амбассадор жок. Эч ким мендей болуп международный сертификат берип Кыргызстанда эч ким чыгара албайт. Анткени Кыргызстандан единственный мен генералдык амбассадормун да. Ошондуктан менин укугум бар мастер чыгарганга жана амбассадор чыгарганга да укугум бар. Эгерде сиздер менден амбассадорлукка келсеңиздер, анда сиздер дагы жакшылап үйрөнүп алгандан кийин да курс чыгарсаңыздар болот, мендей эле мастер чыгарсаңыздар болот. Ушундай өзгөчөлүктөрү менен берилген. Эгерде талдоо чеберине келсеңиздер, анда сиздер только разбор жасап, мастер разборов гана боло аласыздар. Дагы кандай сурооңуздар бар, бериңиздер. Жогоруда Кундуз Таштанова сиздерге толук маалымат берип кетти. Кандай рассрочка кылсаңыздар болот. Бул жакта бир айым жазыптыр. Мен сиздин трансформация курсуңузду 3 жолу окуганмын. Мен кийинки потокко ниет койдум деп биз дайыма ушундай ыңгайлуу учурду, ыңгайлуу моменттерди күтүп жүрөрбүз да, идеальный учурларды да качан деп. Анан эртең кылам, өсүгүнү кылам дегенде эле кийинки поток окуйм дейсиз, кийинки потоктон аркы поток окуйм дейсиз, анан аркыдан аркы поток окуйм дейсиз. Убагында мисалы Инна Тиляшинованын дагы академиясы иштеген учурда мен канчалаган айымдарга айткам, окуп алгыла деп. Инна Тиляшинова азыркы учурда академиясы иштейт, бирок Инна Тиляшинова азыркы учурда окутпайт. Ошол сыяктуу эле Инна дагы эртең бизди окутабы, окутпайбы да. Ошон үчүн Инна деле мисалы ал азыркы учурда Дубайда жашайт, анын жеткиликтүү бизнестери бар да. Эгерде ушундай методика менен башын ооруткусу келбесе, ал полный сертификаттарын жаап, эми бизге доступун калтырат, конечно, окуучуларыбызга да. Болду, мен силерге дальше сабагыма доступ бербейм, кечиресиңер, все, мен бүттүм деп койсо, бүткөн бойдон кала беребиз. Ошон үчүн азыр мүмкүнчүлүк бар да, прям ушул учурдан мүмкүнчүлүк таап туруп эле лучше окуп алган жакшы да. Мен өзүм үчүн тарифте окугам, азыр 2 уровеньде окуганга ниет кылдым дейт да Азаматсыз Айгүл айым. 2 уровеньди сиз VIP тарифке окуганга ниет кылыңыз Айгүл айым, анткени сизде эгерде VIP тарифке келсеңиз, сексуалитиге анда 5 сертификатты дароо аласыз. Тем более бизнести аласыз, сексуалитини аласыз, myself'ти аласыз, мастер про аласыз. Азыркы сексуалити чындыгында өтө выгодно болуп атат. Ошон үчүн алып окуп калганга аракет кылыңыздар. Тем более сиздер мастер Разборовдун талдоо чеберинин эң эле чоң өзгөчөлүгү бул сиздер эч кимден көз каранды болбойсуздар. Мисалы мен азыркы учурда постоянно өзүмдүн окуучуларым менен жолугуп турам, постоянно алар менен сүйлөшүп турам, постоянно алар келип турушат жандуу жолугушууларга да. Алар азыр эмне деп айтып атышат?
жашоомдо дейт түрдүү кыйынчылыктар болуп атат. Бирок мен ошонун баардыгын мурун жертвалоона кирип, же жолгөө менен ажырашып, же дагы башка нерсе болуп кетиши мүмкүн эле. Азыр дейт дароо эле группага чыгам. Группа деген эмне? Ал сиздер бир группада мисалы 10 айым болушуңуздар мүмкүн да. 15 айым болушуңуздар мүмкүн. Сиздер бир группада бири-бириңиздерге жардам берип, бири-бириңиздерге разбор кылып турасыздар. Заткан Жусупова мага качан разбор кылып бересиз? Же дагы башка мастерлерге качан мага разбор кылып бересиз деп ар күнгө жалдырабай эле ошол эле өзүңүздүн бир группада чөйрө табасыз. Ошол чөйрөдөгү эле жалаң мастерлер болот. Ал жакта да группалаштарыңызга эле айтсаңыз эле, мисалы мен бүгүн жолдошум менен мамилем жакшы болуп атат, же эртең ушундай бизнести баштаган атам, же ушундай эс алганга кетип атам, ушундай каршылыктар болуп атат, же баламдын ден соолугу мындай болуп атат десеңиздер эле, мастерлер чогула калып эле сизге разборду кыла алышат. И, пожалуйста, сиз аябай энергияңызды коротуп, жумшап, жертвалап отурбай эле тез эле чечип алсаңыз болот. Тем более бул методика менен биз дайыма ушинтип эле иштеп келе жатабыз. Да, конечно, Айгүл айым, азаматсыз, сиз аракет кылып атасыз да. Айгүл айым кичинекей баласы бар, ошого карабастан окуп, прям окуу учурунда дагы балдарын колуна алып прям окуп аракет кылып атат, азаматсыз. Ошон үчүн официально да 1-октябрдан башталат. Сексуалите дагы катталып окуй баштай берсеңиздер болот. Дагы сурооңуздар болсо жазыңыздар. И анан албетте эгерде сиздер буга чейин башка психологиялык курстарда окуган болсоңуз, же классикалык психологиялык билимиңиз болуп, мындай алдыга кете албай, өзүңүзгө ишене албай турган болсоңуз, мындай күчтүү нерсени колдоп аткан болсоңуз, күтүп алсаңыз, албетте бул методика чындыгында сизге жардам бере алган методика. Тем более мен бул методиканы өзүм жалгыз эмес, өзүңүздөр көргөндөй эле Кундуз Таштанованын экөөбүз биргеликте алып барабыз. Эмнеге анткени мен сиздерге методиканы окутам, үйрөтөм, түшүндүрөм, көрсөтөм да. Бирок азыркы заманыбыз онлайндын заманы, өзүңүздөр көргөндөй эле да. Биз үйдө туруп алып эле билимди ала берсек, биз көп жака чыга албайбыз. Кошунабызга чыгышы мүмкүн, анан көп жака жеткире албайбыз билимибизди. Ошон үчүн онлайндан именно ошол мастерлерге ыңгайлуу болсун. Инстаграмдан алып барганыбыздын себеби ошондой. Себеби дегенде Кундуз Таштанованы билесиздер да, продюсер онлайн боюнча Инстаграмда алып барганды, Ютубда алып барганды баардыгын сиздерге өзүнүн продюсерлик курсунда берилген. Ал жакта сурооңуздар болсо дагы берип турсаңыздар болот. VIP тарифинде башкаларга разбор кылам деген айымдар болсо, анткени мен өзүм Кундуз айым менен мына 2022 жылдан бери мына быйыл 5-жылга кетип атабыз. Экөөбүз иштешип келе жатабыз. Партнерлук менен Кудайга шүгүр, сиз Кундуз Таштанова аркылуу мен мына бүгүнкү күндө сиздер менен ушинтип онлайнда иштешип жатам. Ошон үчүн сиздерге дагы жардам берет, окуучулары бар, баардык мүмкүнчүлүктөрдү онлайнга чыкканга жардам ала аласыздар. Дагы кандай сурооңуздар болсо бериңиздер, айымдар. Барбы сурооңуздар? Дагы суроо берсек болобу? Да, бериңиз. Бул ушу амбассадор болуу боюнча сиздердин канчанчы потогуңуздар, анан сиздерден окугандар мындай кызыгуусу, жарым жолго барганда калып кеткендер барбы, же баардыгы эле 100% результатка чыга алышабы? Результаттары ушул боюнча. Да, сонун суроо. Кандай адам результатка чыга алат? Эгерде өзүңүз психология жаатында иштеп жүргөн болсоңуз, өзүңүз түшүнөсүз, кандай адам результат жарата алат. Өзүнө жоопкерчиликти алып, мен чындыгында ушул нерсени каалайм, мен ушул нерсе менен иштеп кетем деген каалоосу бар адам результатка чыга алат. Анан мен барсам эле Кундуз Таштанова менин Инстаграмымды алып барат. Мисалы мен Кундуз Таштанова менен келгенде да, конечно, мен сразу эле укмуш болуп кетем деген эмесмин. Мен дагы Кундуз менен бир чоң ниетте барганмын. Баардык жака барганда эле биз ниет, максат жазабыз туурабы? Мен жоопкерчиликтин баардыгын алып, эгерде Кундуз мага толтура тапшырмаларды берет. Мындай рилстер тартышыңыз керек, мындай кылышыңыз керек. Тиги жака барып тигини кылыңыз. Даже өткөндө көрсөңүздөр керек. Ютубка барып, Бомуждун Ошскийге барып, Бомуждун кийимин кийип алып, Бомуждарга разбор жасайсыз деди. Ошол жактан дагы мен болушунча жаман кийимдерди кийип, пожалуйста, микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздар.
Менин микрофонум эмес. Бул жактагы айымдар микрофон өчүрүңүздөр. Ошентип айтып атса дагы мен жок, мен деген барбайм Ошскийге, мен үчүн барышым керек, мен деген психолог болуп атсам, анан мен деген момуштун кийимин кийип алып, эмне үчүн барышым керек деп өзүм толтура блокторумду жеңе албай отурсам, мен каяктан результатты жаратам, туурабы? Конечно, кыйынчылыктар болот да. Сиздерге биз эртең мага келсең эле, бүрсүгүн эле сен сразу психолог болуп эле, знаменитый болуп эле, сразу эле миллиондорду иштеп эле, прям элдин баарын результатка чыгарасың деп биз эч кимге айта албайбыз. Биз сиздерге эмне беребиз? Биз сиздерге билим беребиз. Билим беребиз, который бизге жардам берген. Биз дал ушул билимдердин жардамы менен бир гана элдин астына чыкпастан мына өзүбүздүн үй бүлөбүздү сактап атабыз, жолдошубуз менен мамилебизди оңдоп атабыз, балдарыбыз менен мамилебизди оңдоп атабыз, бир туугандарыбыз менен мамилебизди оңдоп атабыз, өзүбүз менен мамилени оңдоп атабыз да. Ден соолугубузда результат алып атабыз. Өзүбүзгө ар тараптан жардам берген методиканы биз сиздерге сунуштайбыз. Беребиз. Билим катары биз сиздердин колуңуздарга 100% беребиз. Вот ал билимди кантип пайдаланып жашооңузда алып кетесизби, же алган бойдон, сабакка кирген бойдон алтын жанагы алтын балык деп коет го, золотая рыбка деп, мен таштап койсом эле мага баардыгын даярдап берет десеңиздер, нет, анда, конечно, результат албайсыздар. Бирок бул методикага келип, иштеп, ишеним менен ушунчалык каалап келген айымдар, результат жараткан айымдар бар. И результат жаратпаган айымдар бар. Эмнеге алар жаратпайт? Алар анткени мен Ызаткан Жусуповага, Кундуз Таштановага 150 000 сом төлөп келсем, менин жашоомдо баа өзгөрүп кетет деп. Биз Кудай эмеспиз. Биз сиздерге билим беребиз колубуздагы эле. И результат алыш ал ар бир адамдын өзүнүн каалоосунда. 50/50. Биз сиздерге беребиз 50 бизден көз карандылыкты. Биз тараптагы нерсени да, а сиз тараптан уже сиздин каалооңуз, жүрөгүңүздө болгон каалооңуз, сиздин максаттарыңыз, сиздин ошол результаттарга даяр болгонуңуз да, конечно, болот. Результат болбой койбойт, эгерде сиз кааласаңыз. Так, кураторлор барбы? Элина эже, Зина эже барсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ушул суроого мен да жооп берсем болобу, Узаткан Юсупова? Ушул мынау Саламатсызбы? талдоо чебер, мен Элкебай мырзайым, мен талдоо чеберин өзүм үчүн да окудум. Ушул мендеги айтып кетейин дедим. Ошол жарымга барганда таштап койгон окуучулар болдубу деген суроого мен как окуучу катары жооп берсем болобу? Да. Мен өзүм үчүн тарихти окудум, талдоо чеберине. Менин максатым ошол балалуу болуу болгон. Анан мен титиреп калтырап, депрессия, стресске кирип, анан панический атака болчумун. Анан мен бул окууда, мен ортосуна келгенде таштап коюу эмес, наоборот, менде өтө кызыгуу пайда болду. Менде ошончо блок бар экен, мен өзүмдү ошондой психический атакага чейин апарып койгон мен өзүм экенмин да, жоопкерчиликти өзүм мойнума алып, балалуу болушу дагы өзүм каалабаган экенмин. Мен ар кимди андай, мындай, мынадан, анандан деп эле, мындай биз бирөөгө шылтоолошду жакшы билебиз го. Ошентип эле жүрө берчүмүн. А самом деле биз өзүбүздөн экен. Жоопкерчиликти биз өзүбүзгө алышыбыз керек экен. Мен бул окууга келип калганга буга чейин өтө көп психологдорду окудум. Мотиватор кээ бирөөлөрү ар түрдүү психологиянын да түрлөрү бар экен. Бирок именно мен Ызаткан Жусуповага келип окуп калганыма аябай кубанам. Рахмат. Мен ушул кванттык психология, ушул Ызаткан Жусупованын алып келген психология тармагынан мен өзүмдү таба алдым. Мен кызыгуум арта баштады. Мындайча айтканда, аламды башка жактан дагы көрө баштадым. Мен өзүм мугалим болуп иштегендиктен өтө мындай өзүмдө ар тараптан анан уяң болгонум үчүн көп нерсе шылтоолоп койчу экенмин да. Жоопкерчиликти өзүм алып, ушул окууну барган сайын мен кызыгуум артып, кийинки окууларга дагы окууну мындай ниет кылып келатам, мүмкүнчүлүгүм болушунча. Чоң рахмат сиздерге. Да, тем более биз ал жакта жума сайын, мисалы бир группада канча айым болсо да, баарыңыздарды чакырып, алдын ала расписанияны берип,
давайте сиз фигура болуңуз деп мындайча айтканда дайыма мисалы онлайн биркимдей курстар болсо да биз силерге жөнөтүп коюп анан өзүңүздөр окуп алыңыздар, өзүңүздөр самостоятельно иштеңиздер десек да анда иштеш кыйыныраак болушу мүмкүн. А бул жакта биз сиздерди чакырып алып, кана Мырзайым чыгыңыз, кана Жылдызайым чыгыңыз, давайте келгиле, давай Назгүл сен биринчи фигура бол, Айзура давайте сиз экинчи фигура болуңуз. Давайте Жамилайым сиз деген бешинчи фигура болуңуз деп биз ал жакта тынбай сиздер менен мен өзүм ал жактан иштешем да. И андан сырткары сиздерди дагы мен өзүм биринчи разбордун биринчи, экинчи, үчүнчү бөлүгү деп үйрөтүп, майда чүйдөсүнөн бери айтып бергенден кийин бул практика жүзүндө да кайра отуруп алып бир сыйра баарына разбор жасап бүткөндөн кийин кайра отуруп алып, кана давай Мырзайым разбор жасаңыз, мен сизди карап турам дейм дагы. Так, бүт разборду жасап бүткөндөн кийин, так, сиз Мырзайым бул жерине мындай кылып коюшуңуз керек, бул жерине мындай кылсаңыз болот. Жок, сен мындай кылып койдуң, туура эмес кылып койдуң эмес, Мырзайым сиз ушундай кылсаңыз болот. Сиз тигиндей кылсаңыз болот деп биз наоборот сизге жол көрсөтүп беребиз. Анан баардыгын коштоп эки колуңуздан жетелеп атканда менимче любой адам ошол нерсеге үйрөнө алса керек да. Андан сырткары бул мен да. И менден сырткары куратор бар. Куратор дагы сизге көрсөтүп, ал дагы сизге түнү менен отуруп прям иштешип, сиз менен кошо чыгып, сиздин жумушуңуз эмне? Мисалы саат 11-де сабакка кирдедим, WhatsApp, Telegramга киресиз, түз эфирге киресиз, отурасыз, болду. Карап отурасыз, эң башкысы видеоңузду күйгүзөсүз, а калганын уже биз сизге полностью көрсөтүп беребиз. Жаса дегенди жасайсыз, анан, конечно, самостоятельно дагы өз алдыңызча ошол эле биз сизге практика өткөн сабактарды, самостоятельно сабактарды кайталагыла, бүгүн 5 диагностика жасагыла, эртең 2 разбор жасагыла деп ошол группанын ичинде эле мен сиздерге тапшырма берем. И группанын ичинде эле кайра кыздар, давайте бүгүн саат 11-де Кызаткан Супа менен сабак болду, давайте 2-де сиздер менен чогуу чыгып алып эле бири-бирибизге диагностика кылалы деп практикада билип билбей, түшүнүп түшүнбөй, мисалы мен деле башында билип билбей, түшүнүп түшүнбөй эле жасагам. И анан бирок мен эң кызык таң калыштуусу менин биринчи разборум до сих пор эсимден кетпейт да. Себеби дегенде анда да ушундай академияда окуп аткан кезим да, анан ал жакта биз бир группада 20 кыз бар болчубуз. 20 кызды чакырып алып мен Германиядан бир клиентке разбор кылып атам. Анан түшүнбөйм, өзүм да жакшы билбейм, окуп эле атабыз, бирок жакшы түшүнө элекмин да, 1 ай болгон. Анан калчылдап, титиреп, эмне деген сөзүмдү да айтышымды билбей көрсө мен менен иштеп атыптырмын да. Калчылдап тиги кыздын запросуна разбор кылып бердим, калчылдап атып. Мага группалаштарым жардам берди да, зато мен өзүмдүн сүрүмдү жеңип алдым. Анан бир айдан кийин тиги кыз чалат го мага. Заткан сен ушундай разбор жасап бердиң эле, менин ошол максатым орундалды. Ал максаты деген Германияга барганына 11 жыл болгон экен, аткарылган эмес экен. Вот именно бир айдан кийин разбор жасагандан кийин эле результатка чыгып атпайбы. И мага бул методика жакты, бул методиканы мен дагы сатып алып, мен да окуйм деп, өзү дароо методиканы сатып алып, ал кыз өзү дагы академияда окуган да. Вот ошон үчүн бул жерде разборду биз башкарбайбыз, чындап айтканда көбүнчө бул жерде жогорку деңгээлдеги энергия башкарат. Квант дегендей эле биздин сезимдерибиз башкарат, биздин энергиябыз башкарат. Биз ошол методиканы эле үйрөнүп алышыбыз керек да жасаганда. Анан баардыгын биз ниет кылып эле жасай берсек болот. Чындыгында методика өтө керемет методика. Мырзайым, айым эме особнякта ретрит жөнүндө айтып бербейсизби? Кандай болду эле? Сиз өзүңүз разбор албадыңыз беле телесный? Барсызбы? Кандай сезимдер болду элесте? Бул жакта Роза айым да бар экен, өзүм үчүн тарифте окуган Роза айым беле токмоктук. Же мен адашып атамбы? Астра айым беле? Токмоктук айымчы, 50 жашта турмушка чыга элек. Так, барсызбы Мырзайым? Айтып бересизби? Же суроо жок? Давайте. Ооба. Эмнени сурадыңыз? Мен азыр бетимди жууп укпай калыпмын. Лейлектен, Баткенден келбедиңиз беле Бишкекке, ретрит в особняке. 4 жанды жолугушууга депчи. Ошол келгенде особнякта, ретритте аябай разбор албадыңыз беле Заткан Жусуповадан? Телесный разбор. Ошондо сезимдериңиз, трансформацияңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба. Мен ошо Баткен областынан бардым. Талдоо чеберинде окуп,
телесный разборду ошол Узаткан Жусупова жасады. Менде аябай сонун болду. Бул телесный дегенде ошол биздин денебиздеги 9-11 11 точка менен иштейт экен. 2 кол жана 7 чакра, анан 2 пут менен. Аябай сонун болду. Ошол телесный разбор өзү эле 2 сааттан 3 саатка чейин болот экен. Денебиздеги бардык точкадагы блоктор менен иштейт экен. Бул немеде методдо өтө сонун болду, жакшы болду. Анан мен ошолду сразу эле жанагы адамда менде трансформация болуп, эртеси күнү мындай биз блоктор чечилгенде биздеги ошо низкий уровеньдеги энергиябыз кайта тартат экен да баягы. Биз оңолоюн деп атканда резинка кайра чозулгандайчы. Эртеси күн дагы эмоция болдум. Анан дагы кайра ошол жердеги өзүбүздүн группалаштар менен неме жасап, разбор жасап, анан кайра дагы энергияны мындай трансформацияны жөнгө салууга аракет кылып, жакшы болду да менде. Аябай жакшы болду. Ошол жерде биз мен эсептесем, ошол жердеги бардык кандай немелерди практикалар жасадык. Биз 7 практика жасаппыз, 7 түрдүү. Ар түрдүү практикалар жасаппыз. Аябай сонун болду. Мен бул немени талдоо чеберинен кийин мен өзүмдү дагы бир уровеньге энергетический жактан дагы бир уровеньге көтөрүлгөнүмдү сездим. Мындайча айтканда бир нерсе мындай даамын жакшы даамды сезгенден кийин дагы мындай даам келгендей мен дагы окууга ниет кылып жатам. Ошол аябай сонун болду. Өзүмдү жакшы сезип калдым. Мен өзүмө көп нерсеге уруксат берчү эмес экенмин. Бизге жараткан бар жокту берип коет экен. Бирок биз өзүбүзгө өзүбүз уруксат бербейт экенбиз. Блокторду коюп, ар кандай рамкаларды коюп, анан кийин ар кандай парадигма менен жашайт экенбиз, көз караш, ишеним менен жашайт экенбиз. Анан ошол ишенимди биз тутуп алат экенбиз дагы. Анан ошондой болуш керек, ошондой болгон, же болбосо Аллах ушинтип жараткан, ата энем күнөөлүү, же болбосо ата энем ушинтип жаратып койсо эмне төрөп койсо эмне кылайын, же болбосо өзүм ушинтип төрөлүп калсам эмне болойн деген нерселер менен, шылдоолор менен жашап, өзүбүздүн талантыбызды ачпай калат экенбиз. Өзүбүздүн жөндөмүбүздү, өзүбүздүн болгон бул дүйнөгө керектүү жардам бере турган биздин талантыбызды, жөндөмүбүздү ача албай калат экенбиз да. Ошол бул разбордун ушул талдоо чеберде разборлордун натыйжасында мен өтө мындай чоң эле жетишкендиктерге жеттим. Рахмат. Так, бул жакта азыр Айгүл эже сүйлөйм деп атат. Айгүл эже келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн ошо бүгүнкү эфирге катышканыма аябай кубанып атам. Ошо чоң рахмат бүгүнкү эфирге. Мен ошол өзүм тарихимди окугам, ошол өзүм ниет кылып, ушул Узаткан Жусупова менен тыгыз иштесем экен деп баягы ошол апрелде башталды окшойт ушул неме. Жана кайсы айда башталды? Ошо курстарды жана тарифтер чыкканда улам карап коем, анан өзүм үчүн тариф чыкканда сүйүнүп эле анан ошол бир жарым күнгө жетпей эле анан чечим кабыл алып анан ошо окуп калгам да. Анан ошо эч өкүнбөйм ошо окуганымачы. Аябай көп балдарым сүйлөп атат азыр. Молодец. Анан мен ошол өзүм үчүн тарифти окуп көп ошо билимди алдым, практика алдым. Дагы бир ошол практика учурунда ошол 4-5 адам менен иштешип, аларды дагы бир жакшы результаттарга жеткизе алдым да. Анан ошол менин немем, ошол ниетим, мен да ошол өзүм менен өзүм иштеп, дагы эле болсо дагы башка аялдарга болобу, ошол мырзаларга болобу, мен дагы ошол жардам берсем, жардам тийсе, жакшы результаттарга чыкса деген ниетим бар да. Анан ошонун үчүн ошо бүгүнкү Zoom'га кирип көрөйүн деп киргем да. Ошол киргеним жакшы болуптур. Мен да ошо ниет коюп койдум, эми буюрса окуйн деп. Ошол ниетим кабыл болсун. Ошо сизге чоң рахмат, Узаткан Жусупова. Ушундай билимдерди элдер менен бөлүшүп, ошо көптөгөн адамдардын жашоосуна жакшы
нерселерди алып келип атасыз. Ошол менде дагы ошол өзүм менен иштеше турган көп блогдор бар, ошол буюрса экинчи уровеньден иштешем деген ниетим бар да. Азыр мен негизи өзүм ойлоп аткам да, ошо башталганда эле окуй албайм го депчи. Анткени мен жолдошум да ошол көптөн бери эле үйдү бүт деп атып, быйыл ошол кичине каражат таап, кредит алып, ошол жолдошума да жардам берип үйдү эми 80%ке бүтүрдүк да. Балдарыма кичине условия түзүлүп калды. Анан ошол ойлоп аткам да, неме деп, ошол мүмкүнчүлүгүм болбойт го депчи. Анан бүгүн катышкандан кийин уже кайта башкача ойлор келе баштады да. Ошол окуйн деген ниет пайда болду. Токтобой. Да, Балдар менен Азамат. Атайын сиздер үчүн мына 80.000 сомдук тарифти чыгардык, пайдаланып окуп калыңыздар. Себеби дегенде өтө сонун. Экөө бирдей өтүлөт, болгону гана сертификатта разница, потому что ар бир төлөмдөн биз дагы Дубайга, жака дагы акча жөнөтөбүз, салабыз. Ошон үчүн как раз вот 80.000 тариф сиздердин капчыгыңыздарга жараша сонун кылып биз сиздерди дагы угуп, оюңуздарды эске алып, анан ушундай кылдык. Андан сырткары мына сонун тарифтер чыкты. Мына 5 сертификата, С сертификата, 5 сертификата дароо төлөм 80.000. 80.000ди силер 6 айга бөлүп төлөсөңөр болот. Дароо офиске кэш туюуга барып, 1 сом төлөбөй туруп, 6 айга бөлүп төлөө менен катталсаңар болот. Или так, 80.000ге получается 10% болгондо 88 болуп калат экен, 6 айга бөлүп төлөө. Эгерде дароо төлөсөңөр, сразу эле 80.000 болот. Дароо төлөм деп 80.000ди 6 айга бөлсөңөр, ошондо кэш түү менен 88 болуп калат. 8.000ди бронь кылып, 80.000ди 6 айга бөлүп төлөө менен кылсаңыздар болот. 3 айга дагы бар 80.000ди бөлүп төлөө. Сонун мүмкүнчүлүк дароо Юсуповадан да разборлорду аласыздар. И чөйрө менен биргеликте сонун кайра 2 ай элестетиңиздер, сонун терең билимдерди аласыздар. Өзүм үчүн тарифинде дагы, сексуалитиде өзүм үчүн тарифинде дагы сонун билимдер. Затканчы VIP менен экөөнө бирдей эле өтөт. Болгону бул жакта 5 сертификат и Академия разборовтан 5 курска доступ 1 жылга. Вот өзүм үчүн мырзайым, сизди да күтөбүз. Сөзсүз түрдө келиңиз, 6 айга бөлүп төлөө каралган. Өзүңүз менен как раз сизге ушу сексуалити керек болуш керек. Так, бул жакта сертификатым. Анан толук дагы менеджерден дагы звонить этип консультация алам. Видео звонок менен, аудио звонок менен десеңиздер, сөзсүз түрдө номер калтырыңыздар. Бул жака чатка азыр калтырыңыздар. Дагы да эметсеңиздер болот. Бизде мына башталганына эртең бүрсү күнү деп турабыз. Бу да жөн эмес. Мына сентябрь уже бүтүп калыптыр. Октябрь, ноябрь, декабрь жаңы жылга 90 күн калыптыр. Мына 1 октябрь баштайбыз. Где-то вот 15-16-сынан кийин 2 күн жандуу жолугушууга чакырабыз сөзсүз түрдө. Ошондо Бишкекте ошол эмеге отельге келип жандууда көрүп катышасыңар. Бүт тарифтегилер катыша алат. Бүт өзүм үчүн VIP баары чогуу келип, бул жакта сонун биз мында биз подарок даярдап атабыз сиздерге. Почти полный деньде эртең менен 9-10дон баштап мен сабак өткөндөн кийин Заткан Жусупова жарым күн 6 саат силер менен болот. Ошондо бизде почти 2 күн обучение аябай мощный болот. Полный барыңыздар менен. Дароо фотосессияга биз за наш счет подарок барасыздар. Фотосессия кылып, общий рилстер, фотосессиялар тартып, жакшы сүрөттөрүңөрдү, жакшы образдар менен инстаграмдарды упаковка кылганга да силерге сүрөттөр болот. Вот, онлайн келе албагандарга биз нейрофотосессия менен сүрөттөр жасап беребиз. И жана ушул 2 күнгө келесиздер. Анан эмки айда дагы ушундай ретритте, особнякта болот. Ретритте, особнякты прям вообще пропускать этпешиңер керек, потому что талдоо чеберине биз өзгөчө кылабыз. Бул жакта терең, уже окуп аткандар уже түшүнөт, ошон үчүн аларга терең болот. 1 октябрь, мына бүгүн канчасы? Бүгүн сентябрдын 29-у. 29 болсо, эртең 30, мына 1 октябрь биз уже чатты ачып, уже доступ берип баштайбыз. Ошон үчүн
мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуздар. Колдон келсе лучше, конечно, VIP сертификаттарды алып, өзүңөргө дагы ишеним, өзүңөргө болгон бардык ишеним дагы аласыздар. Сертификат менен смело сатасыңар. Как минимум уже негизи разбор 5000ден үйдө туруш керек. Бирок башында үйрөнүп атканда 1000 сом, 2000, 3000ден да баштасаңар болот. Вот, сексуалитини ушундай сонун арзандатуу кылдык. Дагы терең кураторуңузга байланышып, менеджерге байланышып, бөлүп төлөө системасын, программасын дагы суроолор барбы? Элдар, суроолор бар болсо, кураторлор барбы? Элина эже. Ооба, суроом бар эле. Можно мен неме кылсам? Суроо берсем? Да, давайте. Мен мисалы үчүн трансформациядан баштап окудум, тренажерду окудум, азыр жашоо өзөгүн окудум. Анан мен мештүү дебей эле, банк плюс дебей эле ай сайын эле 6 айдын ичинде ошо 150-нү бөлүп төлөсөм болобу? Прямой эле ошол. Мен неме кураторум Зинагуляйым. Болбойт. Сактанайын, мен деле Бишкекке сүйлөшүп келдим эле. Айлыктан алып эле ошондон эле. Жок, Неге сертификат мүмкүнчүлүк орустар бербейсиз качан бизге, ошондой? биз базарга барып карабайсызбы? Базарга барганда биз мен мисалы үчүн 1 айдан кийин алып келип берем акчасын деп алып кеткенде бербейт го. Орустар да бизге бербейт да. Орустар да бизге бербейт. Түшүнүңүзбү? Алар толук төлөм бергенден кийин курстарына доступ ачып сертификат берет. Биз базарга барып туруп, нанды алып кетип туруп, жеп алып туруп, анан 1 айдан кийин беребиз деп айтпайбыз да. Бул билим, энергия, ошончо жоопкерчилик, кураторлордо зарплата, акча алышат, менеджерлер, орустарга акча төлөйбүз, алар сертификат беришет. Анан элестетиңиз, сиз толук эч нерсе ал жака доступ албай туруп, анан сен толук төлөм аткарган жоксуң деп куратор разбор кылбай, андан көрө чын эме менен ошол кэштүү менен эле оплата кылсаңыз болот. Ошондо да сизге дагы жеңил болот да. Биздики ушундай. Орустар бизге кандай десем, акча төлөбөй туруп, доступтарды ачып берип сертификат беришпейт да. Билесиздер, орустар Дубайга биз международный сертификатты ар бирөөнү акча алабыз, акча төлөйбүз да аларга. Анан бул жакта андай Чынарай, плюстар менен эгерде сразу эле сиз 150 сертификат коюш керек бекен, Чынарай, мына Мен эми карап айлыгыма туруңуз. карап ошол менен мындай кылайын дедим эле. Көрбөйсүз, караңыз. Эгерде сиз амбассадорго келсеңиз, ал жакта жарым жылдын ичинде бөлүп берсеңиз болот. Себеби дегенде амбассадордуку биз почти 1 жыл бою каалаган курсуңузга окуй берсеңиз болот деген баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланасыз да. Талдоо чебери менен сексуалитиде эмне үчүн 150 миңди 6 айга 1 жылга бөлүп төлөсө болбойт? Себеби дегенде биз сиз менен практика жүзүндө разборлорду 2 айдын ичинде жасайбыз. Өзүңүз түшүнгөндөй эле, билгендей эле энергия жөнүндө да сиз бизге карыз болуп каласыз. Биз сизди бизге карыз кылгандан кийин биз да эртең карыз болуп баштайбыз. Мындайча айтканда биздин энергиябыз минуска кетет. Себеби дегенде биз сиз менен разборлорду жасайбыз, үйрөтөбүз сабактан сырткары да, иннага акча төлөйбүз да, кураторлорго да төлөйбүз, плюс разбор жасайбыз. Куратор сиз менен разбор жасайт, булардын баардыгы энергия. Ретритке келесиз, бүтүрүүгече сертификат берилет 2 айдын ичинде. Ушулардын баардыгы болгондуктан желательно убагында эле биринчи сначала, чтобы получить, сначала надо дать, да? Ошон үчүн ниет койсоңуз, кештүү М+ деген бул ушундай бөлүп эле берсем болобу дегендер үчүн мүмкүнчүлүк. Сиз ал жактан 5000, 6000 эле кошуп бересиз. Ушундай да, процент көбөйтө бир көп деле эмес болуш керек менимче. 5000, 6000 да. 5000, 6000 эгерде сиз разбор кылган болсоңуз, наоборот, мындай крупный алам десеңиз, лучше крупный эле бергениңиз жакшы. Инна Тиляшинованын сабагында, биздин сабактарда талдоо чеберине келгенде, ал жактан сабакта дагы Инна айтат. Эгерде сенин клиентиңдин результаты дароо келсин десең, анда майдалап чүйдөлөбү, дароо төлөт дейт да. Сиз мага майдалап чүйдөлөп берсеңиз, сизге да результаттар майдалап чүйдөлөп келет. Эгерде 1 берсеңиз, мисалы даже кештүүдөн алганда деле сиз бул жака 1 төлөп салып атпайсызбы да? Ал жактан уже акырындан берип атасыз. Вот, бул сиздин дагы пайдаңыз үчүн. Ошон үчүн лучше, мисалы, рассрочкага алган адамга караганда сиз наличка берсеңиз, еще лучше результат аласыз, конечно.
Себеби мен өзүм жашоомдо өзүм көптөгөн адамдарды көрүп жүрөм. Бир берген адамда результат дагы бир келет. Динара айым караңыз, 100 миңди сиз 6 айга бөлүп төлөө менен жакка катталасыз, 100 миңди сразу перевод кылып коюшат бизге. Остаток 50 миңди сиз азыр 5 миң 10 миң бронь кылып туруп, аны сиз 15 октябрга чейин мына төлөй аласыз. Бирок бизде мисалы үчүн Дания айым өзү сетевойдо иштеп, анан үйдө да отуруп эч нерсе кирешеси жок болгондуктан, каалоосу ушунчалык күч болгондуктан ал 2 айым бирөөсү жолдошуна, бирөөсү дагы таанышына кэштиюга барып 80 миң деп талдоо чеберин 160-180 миңге алган да. Каалоосу ушунчалык көп болгон да. Анан бул жакта получается сиз 100 миңди бизге сразу кэштиюдөн алып туруп бересиз, как сразу оплата кылгандай болот. 100 миңди сиз аякка офисине барбай эле М-банк аркылуу эле номерине ошо 6 ай бою төлөй бересиз, мындайча айтканда. 50 миңди сиз, мен ойлойм, каалоо болсо бардыгы болот. Мисалы үчүн каалоосу бар адамдар даже Лалафодон өзүнүн кийимдерин саткан учурлар болот. Ар кандай аны адам уже каалоосун өзү эле жазайт да. Мисалы үчүн биз деле барып азыр окуйбуз, мына акыркы окуум меники 400 миң турду. Но мен 10 эсе алдым. Поэтому каалоо бар болсо ошол нерселер ойлойм, именно жүрөгүңүз каалап аткан окууга барганда өзүңүз ошончо результат аласыз, ошончо разборлорду аласыз. И плюс өзүңүз тем более трансформация, башка бүт курстарыңыздын баарын окуп келатырсыз, анда түшүнүшүңүз керек да, анда. Сиз точно түшүнүшүңүз керек. Ошол кандай экен деп ошону суроо бердим да, как я могу оплачивать, можно ли так деген эме менен. Хорошо, ладно. Түшүнүктүү. Анан караңыз, талдоо чеберин өзүм үчүн тарифин атайын ушундай 60 миң кылбадыкпы? 1 сом төлөбөй туруп 60 миңди 3 айга бөлүп төлөө менен же 6 айга бөлүп төлөө менен каттасаңыз, ошондо сизде где-то бир 10-12 миңдей чыгат. Өзүм үчүн тариф, эгерде өзүм үчүн десеңиз, анда өзүм үчүндө сертификат жок. Куратордон разборлор, заткан эже жөн эле сабак өтөт, разбор жасабайт. VIP'те баарыңарга разбор жасайт, тоже үйрөтөт. И жүзүңөрдө ачык, момундай сертификаттарды алып, мына бул стористи Дания Ташиева жазаптыр. Ушунчалык каалоосу күч болгондуктан аракет кылган адамды колдош керек деп мен Инстаграмын жылтыратып подарок кылып берген командамдын атынан. Сонун фотосессияларды жасап, азыр Инстаграмын аябай иштетет. Өзү 9 менен бүтүп келсе дагы каалоосу күч экен. Аябай прям тырышып күнү түнү окуп 200-300 сомдон разбор жасап, ар кандай айымдар келет бул жака. Акчасы бар, бай, ар кандай айымдар келет, каалоосу боль менен келгендер болот. Но самое главное, каалоосу күч болуп аракет кылгандар билинет да сразумчу. Аракети бар айымдар. Аракети бар айым сөзсүз түрдө. Ошон үчүн сизде каалоо бар болсо, анда келиңиз. Биз силерди мажбурлай албайбыз. Каалооңор бар болсо, каалоосу бар адам менен иштеш бизге дагы легче намного. Разбордун окуусу 60 миң ошондой, Өзүм үчүн тариф деп айтпадыкпы бул жакта? Талдоо чеберин эгерде сертификат албайм, Ызаткан Жусуповадан разбор албайм, куратордон 5-6 саат эле разбор алам, бирок ушул кыргыз тилинде Иннанын, академиянын сертификаттарын албайм, курстардын эч нерсесин албайм, только өзүм үчүн гана окуйм десеңиз, анда бул жакта мына өзүм үчүн дароо төлөм аткарсаңыз 50 миңди сиз 3 ай же 6 айга чейин бөлүп төлөсөңүз болот. Бул жакта талдоо чебери кыргыз тилинде Ызаткан Жусуповада 1 жыл доступ, трансформация курсу 1 жыл доступ, Ызаткан Жусупова сабактарды өтөт, бирок разборлорду кураторлор жазайт 5-6 саат. И плюс 4 жандуу жолугушууга келе аласыздар. А VIP тарифте, который 150 миңдик дароо төлөм, анда сизде уже Инна Тляшинова, Дубай, биз аларга да акча беребиз да, ар бир сертификат, 2 сертификат аласыз. Биякта сертификат жок өзүм үчүндө, биякта сертификат бар, биздики эмес, международный академияныкы. И плюс алар орустар курстарын жөн эле бизге ачып берип койбойт да. Ар бирөөңөргө доступтарды, почталарыңарды алат, сертификаттарды алар жөнөтүшөт. Ошон үчүн бунун баасы ушундай. Ар бирөөңүздөргө сертификатка, курс доступ ачып бергенге биз да акча беребиз аларга. Кураторлор, менеджерлер, Инстаграм, бул акчаны 5-6 адамга төлөнөт да. Ошон үчүн
бул жакта баасы ушундай сертификаты менен жаңы кесипке ээ болуп, сиз зато улам психологко барып 5.000, 10.000 разбор деп жалдырабай өмүр бою өзүңүзгө разбор жасаганды үйрөнүп алсаңыз, сиз канча акча үнөмдөп атасыз уже. А сиз биякта далай уже дароо эле кирешелерге чыга аласыз. Иштеп, Да, окуп сиз берейин. иштебеген күндө дагычы психологко барбай өзүңүз разбор жасаганды үйрөнсөңүз, мисалы үчүн канча акча үнөмдөлүп атат мындай. А бул техниканы үйрөнүп алышыңыздар керек деп ойлойм түрдө. Gel orduңа. Абы жакты. Ана, тайнен консуз жакканды. Дагы айымдар сурооңуздар болсо бериңиздер. Бул жакта мындай суроо келиптир да. 2 уровень 150 000 болуп жатат деп. 2 эмес, биринчи уровень талдоо чебери менен талдоо чебери 150 000 сом да. Талдоо чебери курсуна мастер про курсу дагы бир курс, дагы бир 150 000 сомдук курс үстүнө белекке берилет. Бул биринчи уровень. Биринчи уровень деген бул биринчи чакра, биздин биринчи кабатыбыз, аң сезимдин подсознание 7 кабаттан турат. Ошол подсознаниянын биринчи кабаты. Экинчи кабаты сексуалити. Сексуалитиге биз сиздерге мастер разборов, мастер бизнес, мастер про, myself, бизнес деген сабактарды беребиз. Бул сабактардын ар бири 150 000 сом, бирок баарын ушул 5 сабакты бириктирип сиздерге сексуалитини өзүнчө ал сабак өзүнчө сексуалитинин баасы өзүнчө 150 000 сом, талдоо чеберинин баасы өзүнчө 150 000 сом. Эгерде өзүм үчүн болсо, анда талдоо чебери 60 000 болот, сексуалити 80 000 болот. Бул сабактарды окуган сайын сиз мисалы азыр элестетсеңиздер болот да. Сиз азыркы точкаңызда турасыз да. Окудуңуз. Өзүңүздү 1 жылдан кийин, мейли 2 жылдан кийин кандай сезип атасыз, сезсеңиз болот. Жана окуган жоксуз. Бул курсту окуган жоксуз. 2 жылдан кийин өзүңүздүн точкаңызды сезип көрүңүз. Кандай сезип атасыз? Ушул 2 точканын айырмасын сезиңиз. Курсту алып окуган жокмун, эч нерсени алган жокмун, окуган жокмун, мен акчамды аядым, 150 000 сом мен үчүн кымбат, или 60 000 кымбат. Мен андан көрөк экономить этем дагы, эч нерсе албайм. Өзүмө эчтеке жумшабайм. Мен лучше ошол акчаны каяка, тууганга, тойго, тияка, бияка жумшай берем. Нет. Сиз мисалы азыр каалап атасызбы да? Сиздин полеңизде уже ал акча бар. Сиз каалаган нерсенин уже энергиясы бар. Бирок сиз ал нерсени өзүңүз каалаган нерсеге жумшабай койдуңузбу? Мисалы 150 000 сомдукка каалап 150 000 сомдук курсту каалап атасызбы? Демек сиздин полеңизде 150 000 сомдук энергияңыз бар. Бирок сиз өзүңүздөн аядыңыз дагы 60 000 катышып алдыңыз. Нары жакта 90 000 сом сизге келет, бирок ал башка жака кетип калат. Ошон үчүн кааладыңызбы? Демек өзүңүзгө уруксат берип туруп эле 150 000 келе беришиңиз керек. Ошондо дагы мисалы дагы бир четин айтсак да, сиз мисалы 150 000 сомдук сексуалитини каалап атасыз, бирок өзүңүздөн аябай атасыз. Барган жоксуз. Жок, мен окуй эле коеюн, мен талдоо чеберин окудум, болду, жетишет. Сизге 150 000 сом келет жашооңузга, бирок дагы деле пайдасы жок эле жака кетет. Ошон үчүн сиз кааладыңызбы? Ошол каалоону ниет кылып туруп эле ишке ашыра беришиңиз керек. Мисалы буга чейинки учурларыңызды, өзүңүздөн акча аяган учурларды эстеп көрүңүзчү. Ошол келген акчаны жумшаганда кандай сезим болгон? Жумшабаганда өкүнүчтөр болсо керек, по-любому. Жанагы бир айтылат го, 100 сомго бир айым өзүнө базардан эчтеке албай чыгат дагы, чыгып алып, ошол 100 сомун өзүнө албай койгон үчүн да ошол акчаны жоготуп ийет. Ушунчуларыңыз болду беле? Мисалы өзүбүзгө таксиден 100 сом аяйбыз дагы, андан дагы көп акчаны коротуп, же андан дагы көп убактыбызды коротуп барабыз. Эмне үчүн? Анткени өзүбүздү сүйбөйбүз, өзүбүздөн аяйбыз. Вот өзүбүздөн аяган учурда биз каяка кетебиз?
аркага кетебиз, минуска кетебиз. Ошон үчүн айымдар, эгерде каалап атасыздарбы, жүрөгүңүздөргө жагып атабы, окугуңуздар келип атабы, анда көзүңүздөрдү жумуп туруп эле мен жасайм дегенде жасайм деп эле алдыга кете берсеңиздер, 2 жылдан кийинки сиз өзүңүздү такыр башкача көрөсүз. Окуган жоксузбу? 2 жылдан кийин ушул эле абалыңызда болушу мүмкүн, даже мындан минус абалда болушуңуз мүмкүн. Туура жана жогоруда бизде айымдар айтып атпайбы? Сизде 100% результат алган айымдар барбы? 100% албаса дагы 50, 60, 70% болсо дагы ордунан жылгандар бар. По-любому. Мейли миллионер болуп кетпесин, бирок мамилеси оңдолду. Мейли миллионер болуп кетпесин, бирок өзүн сүйүп баштады, өзүн кабыл алып баштады, жашоого болгон ою өзгөрдү, жеңилдиктер пайда болду, балдары менен мамиле оңолду, ден соолугу чың болуп калды, жан дүйнөсү тынчтанып калды. Бул дагы результат да. Биз результат деп только миллионер болгондо анан кийин бир бизнес ачканда бир материалдык дүйнөдөн гана көрөбүз. Эгерде материалдык дүйнөгө фокусубузду койсок, көп учурда биз ал жактан бой алабыз. Ошон үчүн биздин результаттар ички дүйнөбүздөн башталат. Мен өзүмдү азыр кандай сезип атам? Мен өзүмө ишенип атамбы? Жан дүйнөмдө тынчтык барбы? Балам менен кандай мамилем? Баламды эркелетип атамбы же балама кыйкырып атамбы? Күйөөмдү сыйлап атамбы же ал мени күндө тытышып атабызбы? Результат ошол жактан башталат. А бул методика именно ошол жактан результат берген методика. Мен да кошумчалап ошондой бир эмени отзыв айтып кетсем болобу? Мен мына кечээки ретриттен кийин да, жандуу жолугушуудан кийин келип, анан ошо жолдошум ал Бишкекте иштеп атат да, ошол жерде колуна 5-6 баланы иштетет. Ошолордун арасында бир бала ошо кичинекейинен баштап атасы башка жака кетип калып, энесинин колунда калган, бирок ушунчалык жек көрүү менен чоңойгон бала экен да. Анан мен ушундай түндөсү саат канчада бардым, барып отуруп калсам, жеңе каякка келдиңиз, эмнеден келдиңиз деди. Анан мен ушундай окуудан келдим, мындай болдум десем, анан мага разбор кылыңызчы деди. Анан давай деп туруп 3 баракты алып, анан ошо балага нерсе кылсам, ушундай жини келип, ушинтип нерсе кылып, прям не может да, өзүн кармай албайт го. Анан башкача терең дем алып, дем чыгарып, терең дем алып, дем чыгарып, ыйлап, өзүнөн чыгып, вообще токтоно албай бир башкача трансформация болду да балачы. Андан кийин эртеси күнү отуруп анан атасына чалыптыр өзү. Уже канча жылда ол бала азыр 25ке чыккан бала. 2 жашында экен, 3 жашында калган экен. Атасына чалып, номерин таап издеп, атасы менен байланышып, атасы чакырып кел деп. Атасына барып жолугушуп, атасы менен ушунчалыкка чейин ачылып, ушунчалык сүйлөшүп, атасына ыйлап, атасы буга ыйлап, экөө аябай башкача бир эмеге түшүшүптүр да. Ошо Бишкекте бир эмеде отуруп, паркта дейт. Чалып алып ыйлайт го, жеңе, вы что сделали? Вы что сделали? деп бир башкача дей салат да. Анан жолдошум бакыт отуруп алып, бул жеңең күчтүү, бул от души сонун нерсе кылып коет, бул анчалык психолог боло алды го дейт го. Кечээ күнү чалып кечкурунан, жеңе дейт, уже биз атам менен сүйлөштүк, мен атамы дейт, кайтарып атам дейт, үй бүлөбүзгө келе турган болду, чогуу жашайбыз, мен өтө ыраазымын деп ыраазычылык айтып, бир башкача аурада болуп атат да балачы. Элементарный эле кичине эле нерсе менен жан дүйнөсү менен берилип, кайрабастан сиз дагы Бишкекке келгенде бир от болуп күйүп атат да баягы балачы. Бул дагы болсо мындай кичине болсо дагы башка бир адамдын жан дүйнөсүнө бир сонун эстен кеткис, өзүнүн жашоосунда мына ички дүйнөсүндө ушундай бир каалоо өзүндө бар болсо керек эле да, бирок атасына жетпей жүргөндө, өзүнүн таарынычын басынта албай жүргөн бала элементарный бир кичинекей аң сезимин гана ойготуу менен канча чоң жетишти да. Мен ыраазымын. Караңыз, бир үй Мен уже бүлөнү быйылкы жылы сиз. да март айынан баштап ушу сиздин сабактарыңызга катышып калып, мен өзүм да канча өзгөрүү болду. Менин жолдошум сизге прямой ретритке барып катышып калып, ол канчалык өзгөрүү болду. Биздин үй бүлөбүздө канчалык өзгөрүү болду. Мен өтө ыраазымын сизге.
кечээки разбордон кийин дагы мен өзүмдүн үй бүлөмдөгү болгон даже жолдошум экөөбүздүн мамилебиз вообще өзгөрдү. Ол деле башкача айтат го. Биз өзүбүз эле эмоциябызды кармап жүрөлү, эмоциябызды сактап жүрөлү. Экөөбүз бири бирибизден алыстаппыз го дейт го. Элементарно да. Чын. Өзүбүз эле мынтип эле мындай кысып эле, запрет коюп эле кармап жүрө берет экенбиз да. Ошол эмоцияларды чыгарган сайын, ички эмоциябызды чыгарган сайын, бири бирибизге сүйүү арнаган сайын мамиле деле өзүнчө эле өзгөрө берет экен да. Башкача боло берет экен. Тем более сиз үй бүлөлүк врачсыз. Сизге Да. келген больнойлорду сиз сүйлөп аткан сөзүнөн эле уже кайсы жерден эмнеге разбор кылыш керек экенин уже билесиз да, чындап айткандачы. Дары меселечи. Сен атаңа карапчылык айт, апаңа карапчылык айт, мындай деп туруп эле дарылап койгонго мүмкүнчүлүк уже бар да сизде. Себеби дегенде уже сиз бүт баарын билип калдыңыз, даярсыз. Сизге ушу сертификат эле жетпей атат да азырчы. Что эчтекен ойлонбой эле мен окуйм десеңиз, акча деле келет, жолдошуңуз деле таап берет, жолдошуңуз таап берет деп эле келе бериңиз. Мен амбассадорлукту алам дегенмин да. Мен баягы 31 майда ретритке бардык го тоого. Ошондо ушунчалык желание менен мен амбассадорлукта өтө окуймун, мындай дедим эле. Бизде кыргызчылыкта баягы жакын тууган уругубуз кеткенде бизде только чыгаша болот го. Тем более быйылкы жылы биздин үйдө 4 өлүм болуп кеткен экен, только чыгаша болуп кеттик да. Бул дагы кандайдыр бир тоскоолдуктарыбыз болгон да, мейли ал ушул дагы балким сиз даяр эмес болгонсуз. Ниет кое берсеңиз, үйүп каласыз. Хорошо? Ниет коюп азыр талдоо чеберине ушундай аракеттемин. Даже жолдошум макулдугун берип, давай окучу, ошо сенин аркаңа мен да ушу эркектерди астыга сүртүп кетейинчи, ушу мен да ошондой нерсе кылайынчы деп от души. Кечээки прямой эфириңизде ham отуруп алып көрдү. Талант Анарбаевди көрүп, ой, ар бир эркекте боль бар да, ушуну айта албайт го эч ким, ичинде эле сактап эле жүрө берсе да дейт да. Отуруп алып. Ыраазымын, өтө ыраазымын. Аябай сонун. Мен менен общаться эткен адамдар деле сразу эле буну окуш керек экен деп эле сизге кирип подписка кылат го. Мен сиздин инстаграмыңызды ссылка кылып жөнөтүп коем, кайра олордон отзыв угам, мынча сонун деп алардан отзыв угам. Сиз менде клиенттериңиз бар турбайбы? Да. Ошолорго разбор кыласыз, өзүңүздүн клиенттериңиз. Сонун, рахмат айымдар баарыңыздарга, окуңуздар. Чындыгында бизге айымдарга бул действительно биринчи кезекте аябай керектүү билим. Биз айымдар жанагынтип ретрит кылганда, сабак өткөндө, разбор кылганда бугубузду чыгарып, жеңилдеп, жыргап калабыз. Анан айтам да, айымдардын бактылуу болгонуна ушул билим эле керек турбайбы депчи дегенде өзүм мына канча жылдан бери иштеп келе жатам. Шүгүр. Ошон үчүн айымдар окуңуздар. Себеби дегенде аял көрсө алам өзгөрөт да. Тем более биз азыр сиздерге командабыз менен, бул жерде мен өзүм жалгыз эмесмин. Кундуз Таштанова мына сиздерге жеткирип атат. Команда, кураторлор кыздарыбыз бар, коштойт. Менеджерлер бар, баардык сурооңуздарга жооп берет. Мен бармын да, сиздер менен билим менен бөлүшөм. Ошондуктан келиңиздер, окуңуздар. Анан окууга келем десеңиздер, барайынчы, көрөйүнчү деп сынап келсеңиздер, анда сынаган бойдо эле кетип каласыздар. Биринчи кезекте өзүңүздөрдүн каалоо максаттарыңыздар менен келсеңиздер, ошол максаттарыңыздар ишке ашат. Эмне жашооңузда эмнени өзгөрткүңүз келип атат, кандай жашооңузду каалап жатасыз, ошол жака ниет коюп келишиңиздер керек. Ыраазымын айымдар баарыңыздарга. Ниет коюңуздар дагы. Буюрса сиздер менен анда талдоо чеберинен көрүшкөнчө жана сексуалити курсунан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Баарыңыздарга ыраазымын. Разборго барсак болобу? Разбор кылып атасыңарбы? Разборго фигура болуп келсеңиздер болот да. Менеджерлер менен байланышып, толук маалымат алып келе берсеңиздер болот. Ыраазымын баарыңыздарга. Кундуз, сөзүң барбы? Рахмат, баарыңыздарды күтөбүз. Жаңы жыл келатат, жаңы жашоо баштаганга как раз 2 ай биз менен болосуздар жана 1 жыл доступта. Декабрдын 1-inde как раз бүтүп калабыз, сертификаттарыңарды колуңарга кармап. Жаңы жашоо, трансформация алыңыздар биз менен. Баарыңыздарды күтөбүз. Каалоо болсо мүмкүнчүлүктөр табылат. Өзүңөрдүн возможностторуңарды айтыңыздар, менеджерлерге жолдорун таап беребиз. Баарыңыздарды күтөбүз баарыңыздар. Рахмат баарыңыздарга. Жакшы туруңуздар, күтөбүздөрбү?